Не кылайлы урматтуу депутаттар? Улантып берели жумушубузду. Марлен Абдрахманович. Марлен Абдрахманович. Эмнелерге суроого жазылгандарыңар, эгерде кааласаңар сурооңорду берип алгыла. Кийинкиде 31-нде көчмө жыйыныбыз бар. Андан кийин дем алыш күндөр болот. Марлен Абдрахманович. Вот мне сейчас специалист айтып атат, освоение башталгандан баштап төлөйт экенбиз. Азыр төлөй элекпиз. Мен да тактап туруп, сиздерге мына Минфин азыр жооп берет да. Рахмат. Анда бул жерде Айбек Алтынбековичтин суроолору бар экен, суроолорун берип алайын дейт. Сөз депутат Алтынбеков, Айбек Алтынбековичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмек. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Улуттук банк барбы? Улуттук банктан. Улуттук банк барбы? Саламатсыздарбы? Манат Жакыпов. Улуттук банктан төрагасынын орунбасары. Алдыңызда кишини кач десеңиз, сиз айтсаңыз анда 21-жылы Кумтөрдөн же Кыргыз алтын аркылуу же Кумтөрдөн түзбү канча алтын сатып алдыңыздар? Улуттук банк. Биз Кумтөрдөн сатпайбыз. Түз биз Кыргыз алтындан полный ояктан эле аламбыз. Канча алтын сатып алдыңыздар? Канча тонна? Мен сизге аны жоопту расмий Сиздер расмий берген жооптарыңызга мен канаттанбаган үчүн мен сизге түз суроо берип атам да, сиз билишиңиз керек да. Болгону аз эле мен сурагам да, мурунку жыйындарда. Аз эле көрсөтүп атасыздар да ал жердечи. Кумтөрдөн 14-15 тонна алтын сатып өндүрүп атабыз. Мен бул жөнүндө сизге кирип чыгып маалыматты берелик. Бул жабык, секретный. Эме кишине да отдельно кирелик. Кагаз жүзүндө бергениңиздер дагы эч мындай чындыкка дал келбей атат да. Ошон үчүн сурап атам мен сиздергечи. Азыр расмий комиссия түзүлгөн да. Ушул полностью комиссия иштеп атат, баарын карап чыксын. Ана сизге, наверное, отчет менен келебиз го барыбыз. Адылбек Алешевич, эми өкмөттүн атынан сиз келип аткандай сизге беребиз да. Кумтөрдүн алтын биз улуттук банк аркылуу гана жүгүтүп атабыз да, туурабы? Сатылып атат азыр. Кыргыз алтын аркылуу. Да, баягы шартка ылайык ошондой болуп калган да. Башка жакка түз сатылган жок, туурабы? Жок, жок. Рахмат, Адылбек Алешевич. Андан кийинки бюджетте да биз салыштырмалуу былтыркы жылга өсүү жакшы деп дайыма отчет ушундай келет да. Жогоруда Марлен Абдрахманович аябай туура айтты да, 20-жыл бул жанагы COVID-19 жараша мындай бюджетти кыскартуулар жана аткарылбагандар болгон да. Бирок 19-жылга салыштырмалуу эң туура айтты да. Бул 21-жылдын отчетунда бажы 1,5 миллиард аткарбай атат да. Бирок азыр суроосунун жообунда биз кийинки жылга салыштырмалуу биз жакшы аткардык деп жооп берип атат да. Кандай болот? Негизинен салыктык кирешелерди алсак, 2019-жылы 105,9 миллиард чогулткан, а 2020-жылы биз 132,1 миллиард чогултуп атабыз да. Өсүш чындыгында чогуу алганда бар да. Анын ичинен эми салык органы болсо 62,6 миллиард чогултуп атса, 2019-жылы 85,2 миллиард чогулту да 2020-жылы. Бажы органы 43,2 миллиард чогулткан болсо, 46,9 миллиард чогулту да. Бул 19-жылга салыштырмалуу. Бирок Биз туура айтып атабыз, 20-жылга салыштырган кичине туура эмес болуп калат деп да. Бирок 21-жылы 20-жылдын кесепети да бир аз тийди да. Бирок ошого карабастан 19-жылга караганда мына 105-тен 132 миллиардка көбөйүп атпайбы? Бул мындай кичинекей өсүш деп мен айтпайт элем, мындай. Сиз жетекчисиз да. Жетекчисиз да, туурабы? Сиз тапшырма коесуз да, план коесуз. Алар аткарылыш керекпи? Же мурунку жылга салыштырмалуу эле баягы жакшыбыз деп жооп бере берген жакшыбы?
Жо, эми 96,9% бажы аткарды, салык кызматы болсо 101,1% аткарды. Где-то эми Адилбек Алиевич, өткөн жылга салыштырмалуу бардыгынын турмушу жакшы болот да. жо, мен планга салыштырмалуу Бирок айтып план атам да. тапшырма бар да, аткарыш керек да. Аны аткарбаса кандай? Жоопкерчиликтүү тартыш керек, жоопкерчиликти сезиш керек да. Анан жылда мурунку жылга салыштырмалуу деп эле кете бере турган болсо кандай болот? Андай ошо салыштырмалуу эле бербейсиздерби анда? Коллега, ар бир министрликте жылдын жыйынтыгы менен коллега өтүп, тийиштүү кызматкерлер өзлөрүнүн жазасын алышат да. Алышкан. Бул боюнча кандай жаза алынышын, 21-жылдын азыр карап атабыз аткарылышын толугу менен кандай болот анда? Жо, алышкан деп атам да. Кимдер алышкан? Барбы? Кимдер фамилиялары бар? Материалдар, коллегиянын Кимдер материалдары алышкан? барбы? Берип койсоңор анан. Расмий түрдө бажы кызматы. Анда суроо бере берейинчи бажы кызматыначы. Россия Федерациясынан багы видеокамераларды, рентген аппараттарды жанагы Кытайдан өтүүчү биздин постторго коюлганда 215 миллион сом каражат каралган, кайтарымсыз. Бүгүнкү күндө ошолор иштеп атабы, иштебей атабы? Бүгүнкү күндө иштеп атат. Бардык иштеп атат, э? Бардыгы иштеп атат. Дастан Далабаевич, мен сиз ушу бажы боюнча мына жылына өзү аткарылбай калып атат да. Биз бир көчмө жыйын кылсак, биздин комитет ошол Эркеш Тамга дагы, ошондой эле Торгартка дагы ошол көзөмөл өткөрүү пункттарындагы жанагы камераларды, рентген аппараттарды бизге жеткен маалыматтар боюнча булар иштебей атат деген маалыматтар бар да бүгүнкү күндөчү. Макул, биз аны Бир көчмө жыйын кылсак ошол жакта. тактап чогуу аны чечели. Мына быйыл 98,5 миллиардка планды көрсөткөнсүздөр. Ал аткарылабы, аткарылбайбы? Жылдын жыйынтыгы менен аны көрө жатарбыз. Эми ал мындай чындыгын айтканда ал аткарылбайт азыр. Өзгөртүүлөрдү карап атабыз. Айбек Алтынбекович, жанакы Россиянын жардамы менен биз Евразийскке кирип атканда жанакы ошо погранзастава контрольно-пропускной пункттарды оңдоого акча бергенди айтып атасыз да. Ноябрдын 18-деринде келишет ушу Евразия өлкөлөрүнүн барып туруп алар да текшерип чыгышат да. Биз даярбызбы, даяр эмеспиз деп. Мен ага чейин өзүм да барып 18-ноябрга чейин өзүм да барып карап келем да. Жана Баткенден башка жердегилерди карап комитет менен чогуу барсаңыз жакшы болот. Биз да ошого бир эме кылсак болот. Айбек Алтынбекович, уруксатпы? Уруксат. Сиз айткан маселелер боюнча азыркы күндө Россиядан келген жабдуулар толук иштеп атат. Андан сырткары өткөн жылдан бери эле Данияр Эрмекович менен сүйлөшүп, комитеттеги сиздер менен бир числосун белгилеп берсеңиздер, Эркештам, Торгарт, Достук жана башка сиздер кызыккан өткөрмө пункттарга барып, өз көзүңүздөр менен көрүп, ошол жерди бир байкасаңыздар, кызыккан суроолоруңуздар болсо, көрө турган нерселер болсо, ошону иш жүзүндө көрсөтүп берсек деген ойду мен былтыр эле айтып келгенмин. Андан сырткары бизде бажы кызматынын борбордук аппаратында ситуационный центр бүгүнкү күндө толук кандуу иштейт. Ошол жерден бардыгы башталат. Иштин мээси ошол жерде. Ошол жерден баштап көрсөңүздөр, акыркы жыйынтыгын натыйжалуу берген мынакей Достук өткөрмө пункту кече жакында ачылып расмий түрдө. Сунуштура эле, биз аны карап чыгабыз чогуу. Дастан Далабаевич, көрсөтүүгө даярбыз. Ноябрдын бир 10-дорунда ошо барып келсем дегем, эгерде кошулсаңыздар чогуу деле барып карап келели. Хорошо, бүгүн биз ошону талкуулап анан сизге айтайлы. Дастан Далабаевич, мен суроолорумду бүтүрүп алайын, кандай дейсиз? Туура айтасыз, барып көрөлү, көрбөсөк жыл деле баягы таможня тарабынан бир толук аткарылбай атат да. Анык туура карап келишибиз керек. Экинчи суроо мындай болуп атат да. Эсеп палатасынын берген маалыматында эмгек акы боюнчачы, эмгек акы беренелери боюнча 48 миллион 704. Кайсы министрликте ушуну тактап айтып койсоңуздар? Ашыкча каржыланып кеткен.
Маалымат барбы? Ким жооп берет? Жоқ. Пока найдут. Бар. Урматтуу депутаттар, биз негизги эмгек акы боюнча бузулгандар саламаттык сактоо министрлигинен 8 ведомстволук мекеме 15,8 миллион сомго, Илимдер академиясынан 3 ведомстволук мекеме 1,8 миллион, Кыргыз улуттук телерадио корпорациясы, эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин 15 аймактык башкармалыгынан 12 ведомстволук мекемелер тиешелүү 9,6 миллион сом. Канчасы кайтарылды бюджетке? Бул боюнча кайтарылган жок. Мындан кийин андай нарушениялар кетирбеш үчүн ошол катачылык кетиргендерге чара көрүүнү сунуштап жөнөткөнбүз. Себеби бул акча кайтарылыш керекпи же кайтарылбаш керек? Эмгек кодексинин 163 статьясынын негизинде калган премиялар, ошол ашша калган акчалар кайтарылбайт. Бирок ким ошол тартип бузууга алып барган адисти жетекчисин чара көрүш керек. Бирок сиз маалыматта берип атасыз, ашыкча каржыланып кетип атат. Бул бюджеттин акчасы кетип атат. Ошон үчүн сурап атам да, эми кайтарылбайт дегениңиз кандай, түшүнбөй калдым. Себеби дегенде аны алган эмгекчилер ошол айлыгыначы премия жана башка мыйзамсыз немелерге алып кеткен. Аны кайтарууга мүмкүн эмес экен, биз соттошуп да көргөнбүз. Себеби ошол кодексте алган акчаны кайтарылбайт экен, бирок бергендерди наказать этилет экен. Рахмат. Кийин дагы сиз айттыңыз да, бул жанагы улуттук компания Кыргыз темир жолгочу 500 миллион акча, бул дагы суда берилген да. Бул Сиз айттыңыз, токтомду бузуу менен берилди дедиңиз да. Бул акыркысы бол. 500 миллион темир жол биздин мамлекеттик ишканага суда берилген. Темир жол ишканасы мамлекетке төгө турган 497 миллион сом жанагы алган прибыльдан 50% төгө турган киреше төгүш керек болчу. Ошону төктүрүш үчүн булар суда берип туруп, обратно төктүргөн республикалык бюджетке. 497 миллионду аны өздөрүнүн каражатына иштетип салышкан. Себеби алар алган пайдасынан 50%-ын мамлекетке республикалык бюджетке которуш керек болчу. Анан жылдын акырында аудиттен барып текшерип, ушуну төкпөптүр деп мүлк фондуна, анан республикалык бюджетке барганда алар ушул жолго барып төктүрүшкөн. Бүттүңүзбү? Суроого толук алайын. Мүлк фонду. Улуксатпы, финансы министрлиги Дүйшеев Мирбек. Бул кредит боюнча 10 декабрда өкмөттүн распоряжениясы чыккан. 500 миллион бул жеңилдетилген кредит катары берилген 7 жылга. Жыл сайын ошо 500 миллионду равнозначный менен бөлүп төлөп берип турат да. Бул жеңилдетилген кредит. 0,1% жылдык. Өзүнүн акчасын эле өзүнө кайра берип койдуңуз. Туура ошондой болуп атат. Бул теги мамлекеттик темир жол тармагын колдоо максатында мамлекеттен берилген акча. Мамлекетке алдыңыздар, кайра эле өзүнө бердиңиздер. Кредит суда. Кредит. Жеңилдетилген кредит. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Эмил Токтоконовичта. Рахмат, Дастан Далабаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жана бүгүнкү жыйынга чакырылган кабинеттер министрлеринин мүчөлөрү. Бүгүн чоң маселе карап атабыз. 2021 жылдын бюджеттин аткарылышы. Менде дагы суроолорум бар. Урматтуу Адылбек Алешевич, суроо сизге. Анда 21 жылдын аягында тышкы карыз канча болгон? Сырткы карыз 31 декабрга.
Минфин эле жооп бере болсо болот. Тышкы карыз 4144,5 миллион АКШ доллары. Ички дүң продукциясына салыштырмалуу 55,3%. 4 миллиард. 4 миллиард 144,5 миллион доллар. Жана эсептөө палатасынын аудитор айтып кетти, сырткы карызда биздин дүң продукцияга салыштырмалуу мировой практикада 50% ашпасын деп. Бизде 60-ка ашып кетпеди деп. Жок, ар түрдүүчө. Ар бир мамлекетте ар түрдүүчө. Мисалы Япония, Америкаларды алсак, алардыкы 100%дан деле ашып кеткен. ВВПга салыштырмалуу 100%дан да ашып кеткен алардыкы. Негизинен 60% дегенди көп колдонушат. Бул мамлекеттик карызда. Бизде 60, анан биздики ошондой болчу да 60, анан 10 ички карыз деп, 70 деп бюджеттик кодекске өзгөртүү келгенде өтпөй калган да. Бүгүнкү күндө бюджеттик кодексте мыйзамда кандай алып берсеңиздер, мисалы эмки жылдын бюджетинде мынча пайыз десе, биз ошону карманабыз да, биздин мыйзамга ылайык. Евразия өлкөлөрүндө чындыгында бир мындай өзүнчө коюлган бар, бирок ал сөз түрдө аткарыла турган бизге мындай бир талап эмес да. Ар бир өлкөнүкү, анын ичинде өзүнүкү да бар. Кээ бир жакшы, мисалы Белоруссияныкы менимче 25% бу, ушундай эле эмеси бар. Андан ашырбайт да. Ошол Европа, өнүккөн Азия мамлекеттерин алсак, алардыкы 60, 70, 80%га чейин жетип кетет да. Эң негизги бул жерде баягы биз төлөй тургандай эле болуш керек да. Биздики ошол 50 бүгүнкү күндө тышкы карыз бир 50%-ын тегерегинде да. Ал ички дүң процессине караганда азайып келди. Анан жана айтып кетти, ички карызды көбөйтүп атырсыңар деп. Негизинен көп өлкөлөрдүн саясаты бул тышкы карызды көбөйтпөй, ички карызды көбүрөөк кылышат да. Ошон үчүн бизде деле ички карыз кичине көбөйүп баратканы тышкы карызды балким азайтууга да акырындан алып келет да. Ошого бара беришибиз керек акырындан. Туура, бирок ички карызды алганга мен макул эмесмин, себеби пайызы көп, билесиз да. Сырткы карыз биз 1% деп атабыз. 0,75, 0,5%-тен ички карыз билесиз канчаны алып атасыз? 14-13 алып атпайсызбы? Биз 10 эсеге алып атабыз да. Бирок карызда билесиздер да. Кыска мөөнөттүүлөр пайызы чоңураак, бирок азыр бизде узун мөөнөттүү да чыгара баштадык да. Биз акырындан ошо узак мөөнөткө пайызын азыраак кылышыбыз керек да, ошол жака барышыбыз керек. Биздин саясат. Сиздин убакытта Минфинде иштедиңиз билесизби? Ошондо ички карыз боюнча биз көп маселе көтөрүп, сиз түшүрө баштап, кийин азыр түштү. Азыр канча ички пайыздар? Ички карыздын пайызы канча? Азыркы күндө, то есть оно делится на двухлетний, трехлетний, пятилетний, 7-летний и 10-летний ценные бумаги. Ошонун өзүнүн кагазынын өзүнүн пайыздары бар да. Мисалы 10 жылдыктардыкы 10%, 2 жылдакы 3-5% да, ушундай. Безусловно, вы абсолютно правы в том, что внутренний долг, он намного дороже подходит. Но внешний долг, он направляется, имеет свою программу, а внутренний долг имеет свою направленность на погашение текущих платежей. Но здесь мы переходим на новую политику, когда внутренний долг мы также переносим сейчас на большие проектные направления. И будут у нас сейчас ценные бумаги, которые имеют целевое назначение. Ошого акырындап баратабыз, но мы должны сейчас снижать вот эту так называемую купонную ставку. Мы идем на снижение этой купонной ставки значит, с 5 где-то до 3%, с 10 где-то до 7-5% ошого азыр баратабыз. Азыр коммерческий банктар бизнеске 10% берип атат, доллар 8%. Ошондуктан мамлекет чоң каражат алганда анын ставкасын түшүрүш керек. Түшүрүңүздөр. 10% да көп. Эмиль Токтонович, бул 10% сом билем. Улуттук валютада, андан тышкары жана өзүңүздөр билгендей акчанын өзүнүн баалуулугу бар. Эгерде тышкы карызды алгандан кийин биз жанагы чет мамлекеттик валюта менен алган менен анын валютный рисктери да бар. Ошон үчүн узун мөөнөттө бул акча кандай десем, мындай баасы
приемлемый болот да. Негизи азыр банктын учетный ставкасы биздин национальный банктын 14%. Биз заимствование кылган акча 10%. То есть акчанын баалуулугунан жараша да. Кийинки суроом Кумтөр Голд компаниядан келген акчанын максатсыз багытта 4 миллиард 915 миллион сом каражаттар колдонулган. Сиз айтып кеттиңиз, ушул кайсы тарап колдонулган? Кайсы багытта? Тактап коеюнбу? Тактап койсоңуз да ушул 4 миллиард 900 бул 20-жылдагы жанагы иш козго бүгүнкү чейин такталбай турбу. Быйылкысы жанагы 459 миллион сом жана 2 фонд бар, ошону центральный казна аркылуу өткөзгүлө деп сунуш берип атабыз да. Өткөзгөн эмес. Транспорт министрлигинен барбы? Орун басар келипсиз да. 2021-де толук алдыңыздарбы сизге бөлүнгөн акчаны? Канча пайыз алган жоксуздар? 2021. Катуу жооп бериңизчи. 99,100% алыпсыз. Эмнеге карыздар төлөбөй атасыздар? Биз айтсак эле төлөбөйсүздөр. Карыз минфин бербейт. Алган турбайсыздар анда. Микрофон бар ошол жерде? Ылдыйраак чогулбайсыз микрофонго, угулбай атат эч нерсе. Отуруп алсаңыз бул жерге. Биз транспорт министрлигине капиталден берилген тапшырмалардын көбүн аткан жоксуздар. Шылтооңуздар Минфин акча бөлүп берген жок дейсиздер. Бизге жүздөгөн кат келет. Мурун карызды бербей атат. Айтсак айтасыздар, баягы эле кат келет, Минфин бөлгөн жок деп. 99% алыпсыздар. Ошону сурап атам. 99% алсаңыздар эмнеге карыз жаба албай атасыздар деп. 21-жылы чындыгында толук каржыланганбыз, бирок жанагы 20-жылкы, 19-жылкы, 18-жылкы карыздарда басым ошолор жабылбай келатат азыркы күнгө чейин. Азыр эми азайды бүгүнкү күнгө. Так маалымат менде жок, бирок где-то 25%-ын жаптык мурдагы карыздардын. 25%. Азыр жанагы ГКО менен жапканга ишти алып барып атабыз. Көбүнчөсү ошо менен жабылат да, Кудай буйрса. Министр финансы, каржы министри, жалпы бюджет суда канча берилди 2021-де? Жалпы суммасы. Бюджет суда канча сумма берилди 2021-де? Ким жооп берет? Жол тармагы боюнча? Жалпы суммасы. Жол тармагы боюнча 21-жылы жалпы 12,3 миллиард сумма түздү бюджети. Анын ичинде мамлекеттик инвестициялар 8,6 миллиард, капиталдык салымдар беренеси боюнча 2,1 миллиард, учурдагы бюджеттин чыгымдары 1,6 миллиард сом түздү. Сиз Минтранс эмес, жалпы эле бюджеттик кредиттер Минфинден канча төлөндү 2021? Мына Кыргыз темир жолуна 5 миллион бересиздер, 500 миллион. Буга ошого ишканалар көп да. Эмил Токтоконович, биз азыр тактап береличи, уруксат болсо. Эми урматтуу министрдин орун басарлары, силер бюджет боюнча бүгүн отчетко келдиңер. Аны тактап келишиңер керек эле. Бирден тактап алайлы дебестен. Уят да баардыгы эл көрүп турат. Азыр дайдам келбейсиңерби? Биз мына кичинекей суммалар бизде бар, биз аны майдаланбай деп атабыз. Биз чоң сумма сурасак жооп берип атасыздар. Бул негизги киреше, негизги чыгаша да. Биз ушуну тактап алалы деп атабыз. Кайтарадымы канча, акча каяка кетип атат. Ушуну жооп берип атпайсыздар.
Бізде көп мәселе бар, суда боюнча көп мәселе бар. Бізге қанша арыздануу келип атат. Мына КТЖ боюнча айтыңыздар 5 миллион суда мына есептеп айтты. Бұл неге беріп атасыздар? Эффективдүү кандай? Ушу темир жолун биз көтөрө албай койдук. Биз 80% менчи алат ала. Кирешен кайта башат. 80-75% биз бекитип бердик эле. Дагы суда берипсиздер. Жооп берип коесузбу? Мен ошоңа бир тактап коеюнчу, урматтуу депутаттар. Кыргыз темир жолу улуттук мамлекет ишканасы ошол 2021 жылга чейин 2020 жыйынтыгы менен 400 миллион сомдон ашык бюджетке береси болуп келген. Бул жалпы тапкан пайдасынын 50%-ын бюджетке которот. Мына ошону салык эмес кодекске ылайык биз талап кылып келгенбиз, мамлекет мүлк фонду. Ошону которуу максатында биринчиден. Экинчиден, мына балыкчы Кочкор темир жол салынып атат. Урматтуу президент тапшырмасы менен инфраструктурасын жакшыртуу максатында ошол кредитти каржы министрлигинен сураган 500 миллион сомду. Кредитти алып, өзүнүн акчасынанбы, кредиттенби, мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы карызын жапты. Карыз алып карызын жаптыр да, канча пайызын алды карызды? Карыз кредиттен жаптыбы, өзүнүн каражатынан жаптыбы, бюджеттен болгон карызды жапты. Калган каражатын ошол темир жолду куруу жана башка жакшыртууга жумшап жатат. 1 миллиард 200 миллион сом былтыркы пайда менен чыккан. 2021 жылдын жыйынтыгы менен. Ушул эле суаны Мирлан Исапбекович жооп койсоңуз, Манас аэропорту канча киреше тапты 2021? Манас аэропорту 2021 жылдын жыйынтыгы менен рекорддуу көрсөткүчтү көрсөткөн 4 миллиард 4 миллион сом таза пайда менен чыкты. Азыр ижарага беребиз деп мына көп сөздөр көтөрүлүп атат. Ижарага берсек көтөрүлөбү ошол бюджетке түшкөн каражат? Урматтуу депутаттар, коомчулукта отат, ижара дегенде таптакыр маселе жок. Аэропорт Манас жана Ош аэропорттор боюнча кызыктар тараптар бүгүн абдан көп. Дүйнөлүк банктын группасында болгон IFC менен экономика жана коммерция министрлиги келишим түзгөн. Ачык конкурс боюнча дагы жүрүп жатат ал жерде, ТЭО жана башкалар. Ошол эле мезгилде ачык акционердик коом катары кызыктар тараптар көптөн байланыштуу ар кандай компаниялардан сунуштар түшүп атат. Инвестициялык, мамлекеттик жеке өнөктөштүк, ишенимди башкаруу сыяктуу. Ошонун тегерегинде ар бир келген келишимди атайын жумуштап карап жаткан гана учуру. Ижара жана башка боюнча анда чечим жок. Маселе жок. Ижара боюнча мен муну колдойм. Бул мировой практика ушундай. Алматы эле берди ижарага. Бирок талап менен азыр 4 миллиард таптып атпайсызбы? Эгерде бирөө келип 6 миллиард, 8 миллиард таап берем десе, эмне бериш керек да? Эмил токтогонович, аренданын түшүнүгү таптакыр башка да өзүңүз жакшы билесиз. Ишенимди башкаруу, мамлекеттик жеке өнөктөштүк башкаруу же инвестициялык келишим, мына 3 багыт боюнча сунуштар бар, жок эмес. Иштеп атасыздар, сунуштар бар. Ооба. Рахмат. Акыркы сөзүм. Жыйынтыктаңыз, Эмил Токтогонович. Бул азыр биз 2021-ди карап атабыз, бирок 2020-га салыштырып атабыз да. 2020 пандемия болуп дүйнө жүзүндө бардыгы токтогон экономика. Ошону туура эмес салыштырып атасыздар. 2019 салыштырсаңыздар, бул туура эмес да. Биз эми жөнүндө элди алдаган деп атабыз да. 21-де биз артка кеткенбиз, 10% кеткен экономика. Бүт дүйнө, Кыргызстан эмес дүйнө жүзүндө. Эми ошол көрсөткүчтү алып туруп анан 21-де мынча ортосу мынча болду деп. Бул өзү туура эмес. Адылбек Алешевич. Жок, негизи бул 20-га салыштырып атасыздар. Бүт показания 20-га салыштырып негизи методикасы ушундай. Жылга жыл, айга ай салыштырылат да. Анда 19 кошуп койсо. 19-дан 21-ге экономика өзүнөн өзү өсүп кеткен жок да. Ал үчүн экономиканы чыгарыш үчүн бир нече аракеттер жасаш керек. Мисалы үчүн бажы кайып атасыз, бажыдан машинанын жүктөрү өздөрүнөн өзү ачылып кеткен жок да. Ошон үчүн иш аракеттердин баары жылдан жылга салыштырылат да, айдан айга, жылдан жылга салыштырмалат. Ооба, методикасы ушундай. Түшүнөм, методика ушундай, эми методикадан эле анча-мынча чыгып кетип атпайбызбы? Жок, ошон үчүн дүйнөлүк практикада элдер биз эмес башка ойлоп атат да, ушундай да. Дүйнөлүк практикада азыр эме бар. Мисалы үчүн ар бир өлкөнүн
темптери ар башка болот да. Эгерде математический способ менен санай турган болсок, анда туура 19-га санап туруп эле азыркы күндө 21 жылдын немесин салыштырганда оңой эле. Бирок 21 жылдын ичин баарын тең жашап, ошол экономикага кылган таасирдин баарын өтүш керек да. Ар бир экономика өзүнүн темпи менен өзүнүн кылган иш аракеттерине жараша өнүгөт. Ошон үчүн жылдан жылга салыштырган туура. 19-га салыштырган бул биз постпандемийный периодка келдик деген сөздү биз ачык эле айтып атабыз аны. 19-ду кошуп койсо болмок да, 19 мынча эле 20 мындай болду, 21 мынча болду, 3 жылды. Анда методиканы өзгөртүшүбүз керек анда. Өзгөртүш керек эле ошону. Эгерде сунуш берсеңиз, анда отчетко 19-ду кошо эметип келе элек. Ош керек, показательный болуш керек аны. Бирок экономиканын немесин жылдан жылга, айдан айга периодка саналат да. Эсептеп алып атасында. Эске алып тур. Мына 2 миллиард 450 миллион сом жалпы болуп тур финанс бузуулар. Ким жооп берет мындай укук органдарынан жоопкерчиликке тартылган болдубу аткаминерлер? Рахмат, Эмиль Токтогонович. Жана башында эле айтып өттүк, бул боюнча бир маселе боюнча башкы прокуратурага бердик. Бул эми текшерип бүткөндө сентябрдын 15-тен эле бүттүк да. 20 жылдын жыйынтыгы боюнчачы. Анан азыр башкы прокуратура ал боюнча иштеп атат экен. Бизге официальный кат берген. Андан тышкары калган 589 миллионду ордуна койдуруш керек болсо, бүгүн 515 миллион сомду ордуна коюп, тактап, кетирген кемчиликтер ордуна коюп атышат Минфин тарабынан. Анан калгандары боюнча дагы ошо кандай чара колдонуш керек, эмне кылыш керек, жана айтты 7-октябрь күнү Кабминде карап, иш-чараларды кабыл алыптыр. Ошол боюнча течение кайсыл срок неме берсе, ошол сроктун ичинде ордуна коюлуш керек да. Иш-чара көрүлүш керек. Жыйынтыгын да күтүп өткөнбүз да. Рахмат. Уруксат берсеңиз, мен жана кредиттер боюнча толуктоп кетейин. 5 миллиард 219 сомго кредиттик договорлор түзүлгөн. Анын эң основной суммасы энергетический секторга, билесиңер, жана энергетиканы сатып алуу, импорт болуп сатып алуу боюнча муниципальный предприятияларга жана Кыргыз темир жолу 500 миллион деп айтылып атат, судалар боюнча. Ушунун общий суммасы 5 миллиард 219. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Талиева Камила Абдразаковна берилет. Рахмат. Адылбек Алешевич, мына бүгүнкү жоопторду көрүп угуп атабыз да. Абдан мындай даярдыксыз келипсиздер. Анан эч мындай бир бул эми республиканский бюджет мыйзамынын аткарылышын эми бүгүнкү күнү биз мына биринчи эле чүйдөгөндө эле ошол республикалык бюджетти аткаруу негизги көрсөткүчтөрүнө токтолуп анализ кылып атпайбызбы? Мына ички продукцияңарды эле алып көрөлү. 3,6 реалдуу өсүүңөр 3,6 жатат да. 2013 жылы 10,10 сиз мына иштеп турганда 10,5ке көтөрүлгөн, билесиз. ВВП. Кийин Оторбаев деген бир абдан ушундай бир мажүрөө дейин премьер-министр келгенде 3,3-кө түшкөн. Ошо боюнча көтөрүлбөй келатат да. 3төн көтөрүлбөйт да. Бул өсүү эмес да. Өсүү деп 7%, 8, 10 өсүү десек болот. Бул өсүү, бул табигый эле өсүү, бул силердин мындай ишиңер эмес да бул. Силер эмгегиңер кеткен жок да буга. Өсүү деп алып келип атасыңар да. Ушу 3төн көтөрүлбөй койдуңар. Бул өсүү эмес да. Анан эми муну Данияр Эрмекович, мен 22-жылкынын муну Кабминге 71 кат жөнөтүпмүн да. Мындай анализ кылдым. 71 каттын 95% 0 келди да. Жооп жок, отписка. Мен ушул жерден пайдаланып айтайын, урматтуу министрлер. Бир эксперттериңердин каттарын жазат ката, 99 ката менен, анан өзүңөр кол коюштан коркосуңар. Талиева филолог таап алат катамы деп. Орун басарларга кол койдуруп жөнөтөт бүт отписка. Мага отписка жазбагылачы. Андан көрөт монда актай барака 0 деп туруп эле жөнөтүп койгула. Түшүнөм, ишиңер жок экен деп түшүнөм да. 21 деле ишиңер ошондой болуп атат да. Мына моюнун алып көрөлү. Бүгүнкү жоопторуңардан эмме мына киреше чыгашаңар деле алып көрөлү. Доход менен расход деле.
Бул жерде 16,5 почти миллиард минуска кетип атпайсыңарбы? Мына өзүңөрдүн эмеңерде турат. Дагы эмнеңерге мактанасыңар, я? Дагы эмне деш керек? Мен эми алыс барбайын. Бул эми негизги көрсөтүштөрдүн бири катары карызды сурабайын. Мына капиталдык салымдар беренесин эле көрөйүкчү. Капиталдык салымдар беренесин карагыла. Бул жерде тармактар боюнча эми жалпы 21-жылга 355 объектини пландапсыңар. Аткарылганы 84 депсиңер. 271 курулбаптыр. Бул не деген көрсөткүч? Спорт зал 0, 10ду пландаган экенсиңер 0. Бир дагы аткарып курулбаптыр. Тыйын бөлүнгөн эмес. Мектепте алып көрөлү. 155 депсиңер, 41 эле мектеп деп атасыңар. Жыйынтыгын алып көргөндө мына 271 сос объектилерге жок. Мына да ушудан кандай жыйынтык? Мына эмнеңер менен мактанасыңар. Анан муну эсептөө палатасынын тиги немесинде айтып атат булар. Жанагы ишкерлерге шарт түзүү, кредит берүү маселесинде 9,7 миллион дедиңер, Мына неме тиги кайтарып берди да, ишкерлерге берилбей калды. Туурабы, коммерция? 167 миллион освоить этилбей калган кредитти жылдын аягында кайтарылды. Кайтарып беришти. Мына ушудан деле көрсөк болот. Бул келип туруп силердин каржылык саясатыңарга болгон мамиле. Адылбек Алишевич, бул кандай эмне деп бааласак болот? Силер даярданып келген учурда деле бул көрсөткүчтөр бул эч кандай жыйынтыгы жок. Эми быйылкы 22-жылкыны консолидированный бюджет дедиңер, аныкы да эртең 2 айдан кийин результаты чыгат. 21-жылкы бюджеттин аткарылышы боюнча ошол учурдагы Кабминге экеле коюшубуз керек. Ошол учурдагы Кабмин ким болуп турду? Акылбек Сөмбековичпи? Же башкабы? 21. Акылбек Сөмбековичтин Кабмин эмеси жетекчилигинде да. Туурабы? Ката кетпесем. Марифтан кийин келдиби ал киши? Октябрда. Значит, ошо Мариповка да. Марипов иштеген эмес. Мына көрүнүп турат. Анан эми прокуратура барбы бул жерде? Так, прокуратурадан ким бар? Ген прокурордон чакырылган экен. Я. Эмнеге отурбайт? Биз отурганда эмнеге депутаттар отурат, эмнеге кылды? Прокуратура отурбайт бу жерде. Суроолорубуз бар да. Да, чакыргыла. Мына жерде дагы неме докладчы айтты. Инфоком эмне себептен Кыргыз өкмөттүн токтомун аткарбай, элден түшкөн жанагы штраф акчаларды өздөрү иштетип жиберген. Башкы прокуратура иш козгоду ушуга. Эмне себептен токтомдун аткарылышын токтомду аткарган жок Инфоком? Прокуратура жооп бериш керек буга дагы. Кана прокуратура? Адил чакыргыла. Башкы прокурордун орун басарына. Эми канча күтүшүбүз керек? Кулманкул Зулушев деп турат бул жерде чакырылган. Эмнеге ал киши келбеди? Эсеп палатасы таптакыр келбейт. Сиз деле эсеп палатасынын башчысы кылып коюшубуз керек окшойт Байгазиевди. Кечиресиз, бул деме республиканский бюджетти мен тейлегендигин үчүн мен көрүтөт да, как аудитор катары. Жок, отчетко келиш керек да, жетекчи келиш керек. Качан келет ал киши? Жетекчи чогулушмай неме кеткен эле. Аппарат президенти. Анан бу жерде немени бүгүн укканыбыз бир чети туура эле. Минфин, финансы министри, анан налогдун жетекчиси булар Баткенде экен. Президенттин тапшырмасы менен. Силер эмне үчүн өкүл айта албайсыңар ошону? Баткенде булар президенттин тапшырмасы менен деп бул кышкы баягы курулуш тиги бу чоң иштер, могу кечеги азаптан, согуштан кийинки жумуштар менен кетти деп эмнеге айта албайсыңар? Бүгүн кечке биз тартыштык. Айтышыңар керек болчу. Ошон үчүн экөө жок эле баштаганыбыз туура болду. Бирок даярдыгыңар мына көрүп атабыз. Баягы мен эми филологдун образдуу айтканда бир короо келип туруп 2-3 киши жооп берди, калганы жооп берген жок. Ошон үчүн мен сунушум булардын отчету канааттандырарлык эмес, же кийинкиге жылдырышыбыз керек, даярдансын. Бирок турбайбы, материалдар боюнча көрсөткүчтөр абдан начар. Рахмат.
Камиль Абдыразаковна, мен кошумча алып кетейинчи. Республикалык бюджеттин как бы киреше жагы 187 миллиард 439 миллион 700 миң деп сомдоп атабыз. Ам чыгашалар болсо 190 миллиард 981 миллион 900 деп. Бул жерде дефицит 3 миллиард 542,2 деп атабыз. Капиталдык салымдар боюнча айта кетсем, башында бюджетти алып келгенде 3 миллиард каралган, такталган бюджет болгондо 3 миллиард 200-кө көбөйтүлгөн болчу. Аткаруу болсо 6 миллиард 100-кө чыгып атат. Бул жерде сиз жана айтып кеттиңиз 355 объекти деп. 355 объекттин баарысы финансирование болгон. Анын ичинен 84-ü бүткөрүлдү деп жазылып берип атабыз да. 84-ü именно толук бүткөрүлгөнү, 355 полностью финансирование алганы да. Бул жерде багы кийинки жылга да өтүп кете турган объекттер бар да. Ошон үчүн вложение салымды капиталдык салымдар 6 миллиард 100-кө финансирование болгон да. Жо, мисалы мына спорт залды караңызчы, 10 депсиңер, бирок 0 деп туруп атпайбы объекттин саны боюнча. Бир дагы тыйын бөлбөдүңөрбү спортко, спорт залга, спорт комплекске деген. Ону финансирование болгон, бирок алар толук бүтүрүлгөн жок деген сөз да. Бул бүткөрүлгөн объекттер, анын ичинде, например, мектептерди 155 объектини финансирование кылсак, анын ичинен 84-ü толук бүттү деген сөз да. Барысы, например, ону финансирование алды спорт залдар боюнча, бирок онун бирөөсү дагы толук бүткөрүлө элек деген сөз да. Кийинки жылга өтүп атат деген. Эми бизге результат керек да, жыйынтык керек да. Мына 3 айда салып коюп атпайсыңарбы, каалооңар болгондо. 3 айда 15 мектеп салып коюп атпайсыңарбы. Камиль Абдыразаковна, ошон үчүн сен уксаң кишини, сөзгө конок берчи, көп бакылдай бербей. Тиги финансирование болбой атат. Мен ушуну айткым келип атат. Мына мен быйыл 22-ге 2 мектеп кирген, Лейлек районунан. Бөлүнө элек акча. Мына бардык депутаттар капиталдык салымдар боюнча айтсын. Акча бөлүнбөй туруп, декабрда барып туруп анан кийин чачасыңар, тиги министрлерди, башка министрликтерди жылдын акырында акчасын тиги эмне иштетилбей калды деп кайра күнөөлөп коесуңар. Силерде ушундай политика бар да Минфиндечи. Дайыма ошондой. Эң жыл аяктагандан кийин финансирование ачасыңар да. Анан аткара албай калды деп туруп анан кийин кайра алып коесуңар. Кийинки жылкыга. Бул силердин политикаңар. Мына мен акча немени көрүп айтып атам, статистикаңарды айтып атам. Цифра боюнча сүйлөп атпайбызбы биз? Бүтпөгөнүн айтып атам мен. Бүткөн эмес да. 15 мектепти 3 айда салдыңарбы? Ошондой кылып регионду да караш керек. Факты менен сүйлөп атпаймынбы мен? Жөн эле эме кыла бересиңерби? Баягы эски салттуу эле суроолор, жоопторуңар. Бул факты да, фактыларды. Быйылкыга көбүрөөк каралды да, билесиз. Рахмат. Анда сөз кийинке бере берели. Эрмекич жооп берсек болобу? Жанагы бюджеттин өсүү реалдуу темптери көрсөтүлүп турат. Андан тышкары мына кап вложение боюнча Камиль Абдыразаковна да сөздү көтөрүп кетти. Негизинен бекитилген бюджет кап вложенияныкы 3 миллиард сом түзгөн. Жылдын жыйынтыгы менен 6 миллиард сом менен жыйынтыкты жаптык. Андан тышкары экономиканын өсүү темптери боюнча Камиль Абдыразаковна туура айтып кетти. Мурдагы жылды 10% менен 13-жылы темп болгон депчи. Бирок Камиль Абдыразаковна, ошол пандемиядан кийинки өсүш негизи дүйнө жүзүндө Кыргызстандын 3,6% чыгышы бул жакшы көрсөткүч деп айткан. Азыркы күндө экономиканын өсүү темптери 8%дан кем эмес болду. Буюрса жылдын жыйынтыгы менен базанын алкагында жанагы айтып кеткен салыштырмалуу 19-жылга карата өсүү темпибиз 6%дан кем болбойт. Пандемия менен эми ал дүйнөлүк мындай баягы каатчылыкты мисал келтирбейли. Иш аракеттерди деле бар да. Мисалы үчүн кылган аракетиңерди айтып атабыз. Кылган аракетиңерди айтып атабыз. Секторду да көтөрүп атабыз. Ал 22-ни силер биз 21-ди карап атабыз азыр. 21-ге жооп бергиле. Бирде негизи айлык маяналардын көтөрүлүшү биринчи силовой блоктон баштап, экинчи социалдык блоктон баштап, азыркы күндө бүт мамлекеттик сектордагы иштеген кызматкерлердин айлык маяналары толук кандуу көтөрүлүп бүттү. Рахмат. Рахмат. Камиль Абдыразаковна, кийинке бере берейинби кезекти? Анда кийинки сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичке берет. Рахмат, Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мен биринчи суроом
экономика министрлигинде киноэкономика деп коет, көмүскө экономика канча пайызга азайттыңар 20-жылга карады, 21-жылдын аткарышында? Қазіргі күндө негизинен статистика, улуттук статистика комитетинин көрсөткүчтөрү боюнча көмүскө экономика официалдуу түрдө 20%-дан 30%-га чейин түзүлөт. Ал методикада ВВП-ны санаганда эске алынат. Бирок қазіргі күндө биз Корея Телеком менен көз карандысыз изилдөөнү жүргүзгөнбүз. Салык базабыз 70%-дан ашык көмүскөдө жүрөт деген жыйынтыкка келгенбиз. Қазір фискалдык саясаттын алкагында 27-нчи жылга чейин бул көмүскөдөгү салык базасын 20%-га чейин түшүрөбүз деген иш аракеттерибиз бар. Ал боюнча иш аракеттердин планы кабыл алынган, жана фискализация электрондук счет фактураларга өтүү ошол көмүскөдөгү жүргөн фискалдык базаны 20%-га чейин 2027 жылга чейин кыскартабыз деген планыбыз бар. Конкреттүү түрдөгү иш чаралар менен. Азыр 21-жылдын бюджетин карап атабыз да. Ошол жерде сравнительно жыл сайын айтып келебиз да, киноэкономика мынча процентке азайып атат. Сиз 2027 жылга чейин 20%-ке чейин азайтат деп стратегический программа ваша да, туурабы? Багытыңарда. Мен азыр 20-21 жылны салыштырмалуу сурадым да. 20 жылы дефицит бюджети канча сумма менен алынган? 20 жылы дефицит бюджет был өзү да? Болгон да? Дефицит 7 миллиард менен да алынган. Уточненный, утвержденный. 19 миллиард менен бекилгенде кийин өзгөртүлөр. А факт жүзүндө 3,5 миллиард ба? Факт жүзүндө 3,5 миллиард менен чыкты да. 21-дики бул, туурабы? Ооба 21. 20-нчы жылычы? Жылдыгы фак 19 миллиард 863 миллион. А 19? 9 миллиард 863 миллион. Факт, 19-туку сравнительно 3 жылдыгылар эми жана 20-нчы жылы өзүңөр айтып жана пандемия болганда канча бюджеттин аткарышы мындай кыйынчылыкка турган, анын баардыгын түшүнүп атабыз. Бирок ошондо жанагы дефицит бюджетинен биз кабыл алганбыз да бюджетте. Эми өз алтын сунуфта деле ошо 19 жыл, 19, 20 мындай айтып берсеңиз, ошо үчөөнү сравнение 21 кандай болуп чыкты? 1 миллиард. Айырмасы 1 миллиард болуп атат ошондо? 21-жылчы? Таламыз айтмакчы 20 жылга 850 миллион 600, 19 жылга 20 жылга 19 миллиард 863 и 21 жылы 3 миллиард 542. 3 миллиард 42 миллион менен чыккан. 3 миллиард 542. Түшүнүктүү. А вот жалпы мына 2021 жылкы бюджет оборудующий мекемелердин жалпы мындай бюджеттин аткарылышы кандай болду? Бюджет образующий жанагы мамлекеттик ишканалар бюджет толтура турган мына салык кызматы бар, бажы кызматы бар, салыктар боюнча өсүү темптери. Жок, о мындай жалпысын айтып койсом мен ар бирине суроо бере бербейинчи. Мындай убакыттын кыска болуп атат. Жалпы өсүш барбы? Жалпысынан 39%-га өсүш бар. Мына таможниктер, налогтер боюнча айтып келсек, 19 жылы фак 62 миллиард 633 болсо, 21 жылы 62 миллиард 958, а 21 жылы 85 миллиард 247 миллион болуп атат. Рахмат. Азыр менде бир товар номинальный показатели деп жалып турат. Табачные изделия деп турат. Эмнеде мына никотина содержащие жидкости, картриджах и резервуарах и других контейнерах для использования электронных сигарет дейт. Утвержденный бюджет жок, уточненный бюджет факт, отклонение и выполнение мындай пустой болуп турат да. Не бизде жок. Талек Айтманович, тиги жаңы кодекс менен ставкалардын жаңы кабыл албадыкпы? Ал жылдын аягы менен кирген да. Дастан Далбаевич эсиңизде барбы? Жанагы табакосодержащие, потом по весам и по
акциз, когда мы рассчитывали. Поэтому сейчас там ставки акциза, они с 1 января вступили. Салык төлөгөн эмеспи ушундай ушулар, Электрон сигарет. Жоқ, ал мурун төлөчү эмес. Жаңы кодекс менен 1 январдан баштап жаңы салык кодекс менен жаңы ставкалар кирген да. Ошон үчүн январьдын 1-нен баштап учету бар да алардын. Макул, мына жерде жана эсептөө палатага айтып кетти. Могу саламаттык сактоо боюнча, эмгек акы боюнча бекитилген план 1 миллиард 247 экен, такталган план 963, факт боюнча 947 миллион 586 сом деп турат да 21-жылга. Бул акы айлыгы эмне толугун берилген эмеспи? Ким жооп берет бул боюнча? Айлык боюнча айтып атасыз да? Бул жерде көркөчтөн эме аталышы боюнча мына эми бул жерде саламаттык сактоо мына 707 деп турат. Кызматкердин эмгек акысы, анан эмгек акы деп турат. Эми социалдык керектөөлөр эмес 211. Бекитилген план 1 миллиард 247 экен. Такталган план 963 деп тактап атасыңар. Бирок факт боюнча 947 миллион 856 миң сом. Далбек Айтматович, ал корголгон берине берген баягы заявкага карата 100% дайыма аткарылат да. Ал жана үнөмдө болуп калган сумма. Негизинен мындай бул корголгон берине булар 100% берилет. Берген заявка. Кызматкерлердин эмгек акысы да дагы берди мындай ылдыйлап кетип атат да факт боюнча. Эми азыр мындай кылачы анда. Дагы кийинки суроого эле. 2020 пандемия болду. Анан жанагы красный зона эме деген иштеген саламаттык сактоо кызматкерлери бар. Ошол менен толук акча акы айлыктар толук төлөнүп берилгенби? 2020 канча сумма каралды эле? 21-жылы ошол бир жолу берилүүчү компенсацияларга 243 миллион сом берилген болчу. Очаговый территорияларда жана красный зона деп коебуз, аларга 1 миллиард 680 миллион сом. 1 миллиард 680. Ошо толугу менен алар заявканы, например, бизге кандай берсе, ошонун негизинде финансирование болгон. Рахмат. Да, кийинки суроом, адны салык кызматы, бажы кызматы боюнча планды кайсы көргөчтөр менен бересиңер? Мында нарастающий кылып бересиңерби, кантип бересиңер алардын аткарылышы боюнча? Пландар кантип бекитилет? Бул анализдин негизинде, эмненин негизинде? Себеби дегенде азыр аткарылыштар боюнча дагы мына бажы кызматтагы аткарылат. Эми алыны мында факт менен карап тургандан кийин планды беришиңер керек да, туурабы? Адалбек. Кээ бирде пландарды берип коебуз, бирок анан жанагындай импортталган келген жүктөргө карата, туурабы? Ошого каратып берилет да. Кээ бирде мына коңшу мамлекеттердин эмеси болот, ошонун пландар ичинде караштырып коюшуңар керек да, Адалбек. Бул планды баягы суммасын аныктап атканда бир нече көрсөткүчтөр колдонулат да. Бул ички дүң продукциянын өсүшү, биринчи динамиканы сөз карайт. Мисалы акциз болсо, ал жанакы индикативдик план менен эсептелип чыгышат. Жер салыгы, мүлк салыгы, жердин аянттары менен эсептелинип чыгат да булар. Анан кийин импортты да динамикасын карап, ошо импортко жараша белинет да. Анан кийин өзгөртүүлөр өзүңүздөр билгендей мындай кээ бирде окуялар, саясий бир окуялар болуп кеткенде импорттарыбыз да азайып, кээ бирде калып калып атат да. Пошлиналарда мисалы бүгүнкү күндө бажы органдары баягы Евразеске түшкөн пошлинадан аз алып атабыз да. Ошого карап турган, ошо планды ошого карап туруп мындай реалдуу түрдө каралат. Да, биз аны пландашып атканда бул окуяны биз билген эмеспиз да. Азыр ушундай окуялар болгондо кийин ушуга жараша объективдүү бир өзгөртүүлөр киргизилет да. Ошон үчүн жана планды аткарыш боюнча ошо карап коюшуңар керек да. Мына азыр акыркы мына 21-жылдын бюджеттин аткарышында жанагы ушупление эме деп коет, жанагы бажы биримине кирген мамлекеттерден канча сумма алынат? 21-жылы биз бергенден баягы көбүрөөк алганыбыз 8,8 миллиард сом болду да. Ал жерден жалпы сумма канча? Жалпы сумма 20 миллиарддан ашып болсо керек эле.
Всего значит, 22 Кыргызской миллиард республики алынып как участника таможенного, как участника 13 миллиардов 024. Сравнительно 20. Всего. Вы сравнительно говорите мне, просто Азыр айтат, ошеден сумма bir жылда көп алып калат, bir жылда азайып калат. Бажы кызмат. Талабек Айтмаматович, 22 миллиард сом алыныптыр. 21-жылы, э? 21 20-жылы? 20-жылы 16 миллиард. Чүнүктүү ошол жерде жанагы Адылбек айткандай ошо жактарды карап койсоңуздар алычы. Жанагы теоретически эле ал эле пландарды көбөйтө бербей. Мына бюджет образующий жанагы эмелер, ведомстволор, ошол пландын аткарышы боюнча да. Анан дагы эми акыркы суроом, эмнеде энергетика министрлиги отурат. Силерге 2021-жылы бюджетиңер канча каралган? 60 миллион каралган. Соцфонд менен 70 болот да. Жалпы бюджетке караңар канча? Биз Министерство энергетика эле каралган бул. Жок, ошо министр энергетика берилген кредит соцфонду менен чогуу 70 миллион. Кредиттер акционерный обществолордо. Жок, жалпысын билесиздерби? Жалпысын айтып койсок болобу? Финансы министрлиги. Жалпы 21-жылы энерго секторуга 6,4 миллиард сом каралган, бөлүнүп берилди. Ошонун ичинде кредиттер да болот, текущий расходтору бардыгы. Мына салык боюнча дейт. Майнинг салыгы боюнча мамлекеттик бюджетте 5 миллион каралыптыр, фак 6 миллион дейт. Канча салык төлөнөт булар боюнча? Бул эме ошол салык кодексинин негизинде общий расход на электроэнергия ошондон 15% төлөнөт. Бул уруксат берилген маселе го 21-жылы. Ортодо башында уруксат запрет жок да, бир 8 компания катталып иштеп кирген да, анан кийин запрет коюлган, токтоп калган. Ошол маалда жетишип калды да. Ошондо канча сумма түшөт ошондо? 5 миллионбу? 6 миллион. Тактап койсом, 10 миллион деп турат. Факт. $10 миллион 681 миң деп турат. 11 124 дейт. 6 миллион маселе 5 миллион деп турат, такталган боюнча. Şu Данияр Эмекс, мен суроом жок. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Ражабалиев Нурлан Аскаралиевичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар. Адылбек Алешевич, жылдын башында бажы тармагы боюнча 98 миллиард план коюлду, аткарылат. Биз ошо 98 миллиард аткарып туруп, анан мурдагылар начар иштегенди, жумшак айтканда начар иштегенди көрсөтөбүз деген сөздөр болуп кетиле да. Азыр эми 98 миллиардка чыкпай атабыз. Демек мурдагылар начар иштебептир да. Анан негизи бул 98 миллиард каяктан чыккан цифра эле болду? Маалымат берип коесуздарбы? Бюджет кабыл алынып атканда, ал бюджет кабыл алынып атканда мен катыша алган жокмун, анда өкмөттө эмес болчумун. Ошондо салык органдарына, анан бажы органдарына бул жерде кабыл алып атканда кошулган да сумма баягы. Түшүнүктүү. Негизи баягы өткөнгө таш ыргытсаң келечек замбирек менен атат дейт да. Эгерде биз муну аткара албасак, анда өткөн тууралуу мынтип айтыштын кереги бар беле деген маселе да. Мен айтайын деген, мисал катары эле 15-жылы бажы кызматы 20 миллиард берген. 16-жылы 29 миллиард берген. 17-жылы 34 миллиард берген. 18-жылы 37 миллиард берген. 19-жылы 43,5 миллиард берген. 20-жылы кайра пандемия деп 29 миллиардка түшкөн дагы 21-жылы 48 миллиардка чыгып атат. Эгер туура эмес айтып аткан болсом, бажы кызматынын жетекчиси отурат, оңдоп койсун. Маселе башкада. Өз жолу менен өсүү темпи болуп келатканда, жылдын башынан катуу айттык, биз мынча аткарып атабыз, муну жасап атабыз. Мен 4 эле себебин айтып берейин, эмне үчүн ошондо жакшы аткарылып аткан. Биринчиси кошуна өлкөдө тополоң болду. Баарыбызга маалым. Ал жактын жолдору жабылып, фирмалар иштебей калып, жүктүн баары биз аркылуу чыга баштады. Бул эң негизги себептердин бири.
Экинчи себеп. 2 жыл мурун курс доллары 69-70 болгон болсо, азыр 84-85 болду. Мен 10 доллар менен айтайын. 10 доллардан келгенде статистикалык баа деп коет. Бул валюта, заключенная в контракте. Доллар менен келген болсо, ошол убакта 10 долларга келген товар, мына товар эч өзгөргөн жок. 700 сом болуп атат да. Муну биз таможенная стоимость деп коет, бажылык бага өткөрүшүбүз керек дагы сом салыктарды алышыбыз керек. Бул деген сөз ошол 700 сомдон біз 12% НДС менен башка алымдар кошулуп 20% алып калайлы, 700 сомдон 140 сом алып калышыбыз керек да. Азыр болсо биз ошол эле 850 сомдон алабыз да, 10 доллардын курсу менен элечи. Байкасаңыз 850 сомдон биз кайра 20% алганда 21% воздуктан мен колума тийгизбей туруп чыгып атат да. Бул экинчи себеп. Үчүнчү себеп пандемия деп айттык да. Пандемияда транспорттун 4 түрү менен ташыйбыз да биз. Суу транспорты, темир жол, автожол, авиа деп. Суу бизде жок эми. Көпчүлүк жүктөр темир жол менен ташыла баштады. Автодан өтүп кетти. Акчанын көлөмү түштү, долларлык жыйымдуулугу да түштү да. Азыр биз айтып атабыз, долларлык жыйымдуулукту көтөрдүк деп. А бирок пандемия токтогондон кийинки жылы темир жолдон кайра баары автого өтө баштады. Бул табигый жол менен жыйымдуулук көтөрүлө баштады да. Буга да маани бербей атабыз. Төртүнчү акыркы себеп доллар инфляция 9,1 түзүп атат орто эсеп менен. Бул деген сөз ушул эле товар 100 доллар турган болсо, азыр 110 доллар туруп калды. Эч кандай кошумча жумуш аткарылбай туруп эле биз 100 доллардан алган салык азыр 110 доллардан алып атабыз. 10% кошумча түшүп атабы өздөн өзү. Эгерде биз ошо түшүп кеткен, айтып кеткен себептердин баардыгын ортого алып келип, терең анализ кылып карасак, биз жөн эле ошол 70 миллиардты бермекпиз да. Өткөндү жамандабай туруп элечи, ошол акча өзү келип түшмөк да. А биз ошону айтып кетип атабыз да. Анан бүгүнкү күндө бажы кызматынын жетекчиси төбөсү менен жер касса дагы 98 миллиард бере албайт, андай резерв өзү жок да. Буга ким жооп бериш керек? Башында планды туура эмес берип алгандарбы? Же канча аракет кылса да планды толтура албаган бажы кызматынын жетекчисиби? Же эртең бюджетти бизге алып келгениңиздерде, Адылбек Алиевич, 20-25, балким 30 миллиард кыскартып бергиле алып келесиздер да. Же ошону кыскартып берген жогорку кеңеш күнөөлүү болуп калабы? Мен мисалы бажынын жетекчисин күнөөлүү деп айтыштан алысыракмын да, себеби мүмкүнчүлүк өзү жок. Ошончо планды аткарган. Кечиресиз, жооп берип койсоңуз. Негизинен бюджетти түзүп атканда мен жана кайсы көрсөткүчтөрдү алып ана түзөбүз жөнүндө жана суроого жооп берип кетпедимби? Андан сырткары бизде көмүскө экономиканы дагы эсепке алабыз да. Ошону да эсепке алып туруп анан кийин киргизебиз. Бирок бажы кызматынын планы азыр өзгөртүүлөрдү карап атканда биз чындыгында карап чыгабыз. Ал жерде жүйөлүү себептер да бар, баягы акыркы окуялардагы жер жүзүндө болуп аткан окуялардагы бирден бир абдан таасирин да тийгизип атат да. Биз аны карап чыгабыз. Мен мындай деп айтат элем, бюджет баягы бир түзүп койгон боюнча эле мындай тура берген бир орган эмес, бул бюджет мындай тирүү орган да. Бул ар кандай жүйөлүү, жүйөсүз бир себептер болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жана мыйзам аткарылбай калдыганда деп атпайбы, дүйнө жүзүндө бирде өлкөдө ушул мыйзам, бюджет жөнүндө мыйзам 100% аткарылбайт. Бирде өлкөдө баягы жакшы өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдө деле пландан же кирешеси көбүрөөк, же чыгашасы көбүрөөк дайыма ал болот да. Ал бул жүйөлүү себептердин бири да. Ошон үчүн бул мыйзам аткарылгандан кийин жанагы отчет түзүлүп туруп, анан кийин ошо отчетту келип анан сиздерге бизде эле эмес, бул дүйнө жүзүндө практикада ошол отчетту келип көрсөтүлөт да. А бажы органдарында себептер болду, муну биз кайра өзгөртүүлөрдү карап чыгабыз да. Ошого айтканым, Адылбек Алиевич, баары бир алып келесиздер да өзгөртүүгөчү. Ошондо ким жооп бериш керек? Бул макул эми маселе. Мен толугу менен сиз менин макулмун. Тирүү орган деп айтып атасыздар да. Тирүү орган деп ошо планды коюп алгандан кийин өткөндөр мындай иштеди эле, биз мындай иштеп атабыз дегенден алысыраак болуп эле колдон келген жакшылыгыбызды, аракетибизди кыла берсек баарыбыз элечи. Ошол. Рахмат. Рахмат. Суроо жок, сөз Нурматова Надира Назимовна. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу чакырылгандар. Күн тартибиндеги маселе боюнча буга чейинки депутаттардын бардыгы суроолорду беришти, берген суроолорго бардыгы канааттанган жок да. Ошондуктан мен дагы майдалап ар бирине берип отурбай эле, себеби биздин колубузда бүт материалдар турат, эсептөө палатасынын отчету турат ар бир тармак боюнча.
бюджеттин аткарылышы боюнча дагы маалыматты берди. Мени кызыктырган суроо ошол 19-18 жылдардан бери республикалык бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча калыбына келтирилбеген суммалар жүрөт экен да. Ушулар эмне үчүн ушул мезгилге чейин калыбына келтирилбей жүрүп атат? Ким жооп берет? 733 миллиард 700 миллион сомбу бир цифрасы. Андан кийин 4 миллиард 924 миллион дагы жүрөт. 44 миллион 700 миллион дагы жүрөт. Ушундай бир таң калыштуу цифралар жүрүп атат да. 18-19-20 жылдардын аралыгында 21 жылга чейин. Булар эмне үчүн сүрүлүп жүрөт жылдан жылга 3 жылдап 4 жылдап калыбына келтирилбей эсептөө палатасы жыйынтыкты берип атса дагычы. Ким жооп берет ошого? Эми ар кандай эсептөө палата бизди текшергенде ар кандай микрофонго жакыныраак сүйлөсөң. Ар кандай септер бар да. Мисалы, вот последняя проверка, которая была в 2019 году по 4,9 миллиарда сомов по замещению средств из специального фонда. То есть бүгүнкү күнгө чейин келди, потому что мы сейчас рассматриваем его включение в бюджет 23-24 годах. То есть есть вопросы, которые мы можем сразу решить, а есть вопросы, которые вот в течение периода решаются. Все вот эти вопросы, которые были выявлены, недостатки выявлены были счетной палатой при проведении аудита, они очень тщательно рассматриваются, и мы вот вставляем временные промежутки, это в течение 2, 3, 4 лет, чтобы вот эти ошибки были исправлены. Ушулардын раскладкасы барбы, мен түшүндүм. Раскладкалары барбы ушулардын, кайсыл тармактардыкы? Сөзсүз бар, по каждому предписанию счетной палаты, по каждому факту мы пишем план мероприятий. Жок, мен аны билип турамын, ошону айта аласызбы деп айтам. Кимдердики ушул 3 жылдап, 4 жылдап эмне үчүн калыбына келтирилбейт, кетирилген зыяндын суммалардыкы? Раскладкасы барбы, кайсыл тармактан, кайсы ишкана, кайсы министрлик? Раскладка бар, бирок мүмкүн эсептөө палатасын сиз айтарсыз. Бул боюнча биз ушул атайын текшерүүдө ошол мурунку кетирилген кемчиликтерди ордуна койбогондугу үчүн атайын жазып келгенбиз. 18 жылдан баштап айта турган болсок, 44,7 миллион бул жерде 18 жылдагы 5 миллиардга жакын ошол жетишпестик табылган, ошонун баарын ордуна коюп 44,7 миллиону калган. Бул боюнча өткөндө тактаганда бул ишкана жоюлуп кеткен, ордуна коюш үчүн соттош керек деген маселелерди коюп иш чара колдонушкан, Минфин аны иш алып барып жатат. Ал эми 19 жылдагы 733 миллиондагы Кайсы ишкана ошол мамлекеттик ишканабы? Бюджетти пайдаланып аткандан кийин. Ооба. Ошо кайсы ишкана жоюп койсо эле боло береби, анан каражат. Бул ишканалар жоюлуп бири менен тиги болуп кетпей, ошол боюнча буларга аткарыш оңойго турбай атат да. Ошондуктан булар иш чарага коюшкан, аны аткарышат. Биз сурок бергенбиз. Эгерде бул жылдын акырына чейин аткарышпаса, анда биз прокуратурага өткөзүп беребиз, укук органдарына деп. 19 жылдагы да ошол бир 3,5 миллиард толугу менен ошо жетишпестик аныкталган болсо, ошонун 733 миллион аткарыла элек да. Ошонун күнөөлүүлөрү аныкталганбы? Мындай бир жоопкерчиликке тартылгандары барбы? Бардыгына предписание, рекомендация бергенбиз. Тиги ал убакта правительство болчу, правительствого, Минфинге, бардык министерстволорго бергенбиз. Ошонун аткарылбаган суммасы. Бул эми аз эмес да, 5 миллиардка жакын сумма деген чоң сумма. Ошонун аткарылышы. Андан тышкары мына 20 жыл боюнча өзүңүздөр билесиңер, 22,3 миллиард ошол жетишпей неме бузуу, эсеп бузуу такталган. Анын 17,5 миллиарды ордуна коюлган, 4,9 миллиардына
бүгін иш жүріп атат башкы прокуратурада, анан өздөрү дагы ошол иш чара колдонуп туруп 3 жылдын ичинде ордуна коебуз, мына 23 жылга уже сиздерге бюджет алып келгенде ошол чара боюнча алып келет экен. Түшүндүм. Мунун раскладкаларын берип койсоңуз, сиз магачы кайсыл ишканалар, кайсы кимдер күнөөлүү, өзүңөрдүн кабыл алган чараңар боюнча. Макул. Мына бул жана 21 жыл, 20 жылдан бери келет атпайбы, өзгөчө 21 жылы ушул маселе чоң көтөрүлдү. Жана коррупциялык схемага баткан адамдарды республикалык бюджетке келтирилген зыяндар төктүрүү боюнча ошол 8 миллиардтан ашык 9 миллиардка жакын каражат түштү деген маалымат болгон. Азыр мени таң калтырып атат, 1 миллиард 900 миллион эле каражат республикалык бюджеттин эсебинде Минфин аркылуу кетти, калгандары кыймылсыз мүлк аркылуу өткөн депчи. Ошондо кыймылсыз мүлктөрдү ошо 8 миллиардка жакын каражат, 7 миллиардка жакын каражат кыймылсыз мүлктөр аркылуу төктүрүлгөн деген маалымат азыр такталып атат да. Ошого ким жооп берет? Гос имущество сиз жооп бересизби? Кайсыл мындай акчага айландыруу аркылуу бюджетти көбөйтүү максатында силер иш чара жүргүзбөйсүңөрбү ушуну? Тизмеси сизде барбы ошолор боюнча? Урматтуу Надира Азимовна, туура эсептөө палатасы текшерип кеткенден кийин рекомендация берген. Бул туура рекомендация эсептейм. Азыр мына Каржы министрлиги өзүнүн буйругу менен жаңы методология иштеп чыкты. Финансылык жана финансылык эмес активдер деп. Финансылык эмес активдерге ошол мүлк, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк иретине келгендер мамлекеттик мүлк фондусу аркылуу 838 миллион 638 сомдук ар кандай ошо мүлк аркылуу өткөн. Канча дедиңиз цифраны? 838 миллион. 838 миллиондук эле кыймылсыз мүлк бар азыр сизде. Ооба. А карган 7 миллиард каяка кетти анда айтылып жүргөн 7 миллиард төктүрүлдү деген. Сиз айта аласызбы, Кабмин? Надира Азимовна, баягы иш козгоп эметкенден кийин кээ бир сумма депозиттик счетко түшөт да. Андан кийин баягы сот чечими акыркы чыкканга чейин алар бюджетке которбойт да. Толук аныкталгандан кийин гана анан бюджетке которулат да. Мына бир бөлүгү имущество менен кеткен, бир бөлүгү акчалай түшкөн, калган бөлүгү 21 жылы анда ошол депозиттик же кандай депозиттик эмес, ошо счетто турат. Анан анык уже билингенден кийин бул мамлекеттик кирешесине түшүш керек деп. Анан ошондо которуп берет да министрликтер. Себеби калган суммасы ошол болуш керек. Мен түшүндүм. 3-чү бөлүгү көзөмөлдө турат экен да, сотко байланыштуу. Туура. Надира Азимовна, кечирим сурайм. Улай 2021 жөнүндө азыр отчет болуп атат. 22-де бар. Ошондуктан бул цифра өзгөрүшү мүмкүн деген. Себеби мен эмне үчүн муну майдалап суроо бергенге мажбур болуп атам? Себеби мына 21 жылда өтө мындай кандай десем, коомчулукта дүрбөлөңдүү салган, коомчулукта чоң немени резонансты жараткан окуялар болуп атты да, кустуризация дейбизби, башка дейбизби, төктүрүү дейбизби, кандай болгон чакта да, бирок биз республикалык бюджетке 9 миллиардка жакын каражат түштү деп сүйүнүп атканбыз да. Ана мен азыр мына 21 жылдын отчетунда конкреттүү түрдө ошондой маалыматты көрө албадым. Ошон үчүн тактап суроо бергенге мажбур болуп атам. Ошондуктан кимиңерге тиешелүү болсо дагы мына жогорку кеңештин отурумунда улуу эмки комитеттин бюджетинде каралабы, бюджет комитетинде каралабы, эмки отурумга жыйылганга чейин ошону тактап алгыла цифраларды. Бул коомчулукту кызыктырган суроо. Ошон үчүн эсебиңер так болуш керек да. 1 миллиард 900 миллионуңар так экен, ал акчалай өтүптүр. А калган изин табыш керек да, так аныктап турупчу. Экинчи, кыргыз алтын келдиби? Кыргыз алтынды жооп береби? Мына кумтөр боюнча мурдагы эле эски маалыматтар эле жүрүп атат да биздечи. Мына кумтөрдү биз өзүбүзгө алгандан бери өзүбүзгө өттү, кумтөр республикалык бюджетке пайдасы тийип атат, айлык акылар ошонун эсебинен көтөрүлүп атат деген маалыматтар да жок эмес. Ошондуктан сиз конкреттүү түрдө айтыңызчы, биз кумтөр колубузга тийгенден бери бир алтындын 1 килограммын сата алдыкпы? Бюджетибизге пополнение бюджет болуп каражат кошулдубу?
Ушул багытта өзүңүз кантип айта аласыз? Же биз эчтеке ала элекпизби, кошула элекпи бюджетке кошумча колдоо? Кумтөр боюнча. Микрофонго келип алыңыз, жакыныраак. Мына жерге келип айта бериң. Мына биринчи столго отуруп ала бериң. Саламатсыздарбы? Өмірәлиев Бек мырза, төрағаның орынбасары. Төраға инвесторлар менен келіп алармен чип кеттеле, бізге жаңа 10 минут бұрын айтылды. Азыр қанымыз шу болды. Құмтөр бойынша өзіңіздер білесіздер, бізге өткенді, Қырғыз алтын өткенді бір 2 айдың 100 болды. Юридически өтті. Компания чоң компания, оның чарба иштери да чоң экен, азыр өткөрүп алуу иштери жүрүп атат. Ошон үчүн сиздерге бул эми цифралардагы ДСП катарында бул боюнча да сизге письменно жооп беребиз. Азыр өткөрүп алуу процесси жүрүп атат. Мейли цифралар боюнча, башкалар боюнча ДСП катары мага жазуу түрүндө берсеңиз мен ага макулмун. Коомчулук үчүн Құмтөрдөн мурдагы биз биргелешкен Центр Голд менен иштешип жүргөн келишимден сырткары биздин мамлекетке өткөндөн бери республикалык бюджетти колдоого каражат түшкөн жокпу кошумча? Түштү. Канча каражат? Ал цифраны сизге письменно жооп. Хорошо, анда биздин жанагы айлык акылардын өсүшүнө тиешеси барбы? Эми анда республиканский бюджет билет го, биз дивиденд катары которуп беребиз. Себеби мындай деген сөз жүрүп атат да. Айлык акыларды, пенсияларды, пособияларды көбөйткөндө биздин мамлекеттен республикалык бюджетти колдоого жардам болуп, кошумча каражат таап, республиканын бюджетин өстүрбөй эле сырттан келген кредит гранттардын эсебинен айлык акылар көбөйүп атат деген маалымат жүрүп атат да, ошону канчалык деңгээлде чың төгүнү бар экендигин айтып койгула, себеби бюджет жөнүндө туура эмес пикир жараткандарга жооп болуп калат да. Надежда Зуевна, бул жанагы жөлөк пулдарды, анан пенсияны, эмгек акыларды көбөйтүүнүн барысы бул салыктык жана салыктык эмес кирешелердин негизинен жүргүзүлүп атат да. Бул баягы жылдан жылга өтө турган туруктуу чыгым болгон үчүн аны баягы биз кредит катары алган акчалардан көбөйткөн жокпуз да. Республикалык бюджеттин өзүнүн салыктык жана салыктык эмес кирешелерин көбөйтүүсү негизинде кылып атабыз. Себеби көпчүлүк оппозициялык маанайда жүргөндөр кредит алып эле мамлекет өзү республикалык бюджетти көтөрбөстөн кредит гранттын эсебинен айлыкты көтөрүп атат, пособияны көтөрүп атат, пенсияны көтөрүп атат деген каңырык сөздөр бар. Ошон үчүн мен айтып атам, себеби ошондойлорго конкреттүү түрдө реалдуу жоопту айтып койгула деп. Шу экономика министрлиги сиз айтып койсоңуз ушугачы. Бул силердин ишиңерге эле жардам болсун деп мен атайын коомчулукка жооп алып берейин деп атам. Надежда, сизге чоң ыраазычылыкты билдирип коелук деп атабыз. Анткени туура маселени көтөрүп атабыз. Кредиттен алынган бардык кредиттер, ал целевой кредиттер, ал долбоорлордун аткарылышына гана багытталган. Айлык майына көтөргөнгө эч кандай кредиттик же болбосо бюджетке киреше киретип турган карыз ала турган акчалардын эсебинен көтөрүлгөн эмес. Бул жалаң гана салык базасынын чоңоюшунан эсебинен айлык майналары көтөрүлүп жатат. Официалдуу түрдө айтып атабыз. Мен убактым бүтүп атат. Мен акыркы бир суроом кабинет министринин орунбасары, сиз айтсаңыз, мына бизде бюджетти көбөйтүүнүн булактарынын бири катары эсептелет да. Эмне үчүн биз жанагы паспортторду, ЗАГС, туулгандуу тууралуу күбөлүктөр, автомобилдерди каттоодон өткөр, жалпы эле граждандык каттоо, мамлекеттик каттоолордун өткөргөндөрдү АКБ Кыргызстан аркылуу өткөрөбүз. Эмне үчүн биз өзүбүздүн РСК банк, Айыл банк, Керемет банк, мамлекеттик банктарга ошо кызмат көрсөтүүнү өткөрүп койбойбуз? Бул деле республикалык бюджетке кичине болсо да каражат түшө турган бир булактар да. Бүт бардык жерде АКБ Кыргызстандан өтөт экен. Бул эми кайсы бир мезгилде ээси премьер болуп турганда өзүнүн кызыкчылыгын көздөп өткөрүп койсо керек. Андан бери 10 жылда убакыт өтүп атат. Эмне үчүн ушундай булактарды ойлобойсуңар? Надежда, мен муну дагы тактап көрөйүнчү. Биз азыр бардык мамлекеттик кызмат
көрсөтүүлөрдү мамлекеттик кызматкерлерди ушу биздин мамлекеттик банктарга өткөрүп атабыз анан. Муну мен азыр сизге туура эмес жооп берип алам, тактайын муну. Азыркы мен айтканды мен аныктап тактап туруш үчүн берип атам официалдуу түрдөчү. Жазып алдым. Ушуну карабасаңар керек, эми көз кыстыгым эмне болду деп турупчу. Ошон үчүн карап койгула. Надира Зимовна, эгерде так маалыматты берип койсоңуз, биз тактайлык. Анткени мамлекеттик бүт компанияларга жана бюджеттик мекемелерине баарына тең бирдей буйрук берилген госбанктардын счетторуна өткөрүлө деген. Эгерде маалыматыңыз бар боло турган болсоңуз, берсеңиз биз тактап Хорошо, мен берем мен сиздерге. Жетекчиликке анан кийин өзүнчө эмесин Хорошо. көрөбүз. Рахмат. Макул. Эми урматтуу депутаттар, бере турган суроолор көп, бирок тиешелүү жазылган отчеттор боюнча маалыматты так ала албай атабыз. Ошондуктан силерди даярдансаңар деген ойду айткым келет. Жалпы суроолорду берүү менен мен чектелдим. Рахмат. Кийинки сөз депутат Айжигитов Султанбай Абдрашитовичке берилет. Рахмат, Анжелович. Менде могу эмелерди таанышып чыгып, пояснительный записканы. Аябай кызык эмелер бар экен да, терминдер бар экен. Мына могу жерде уровень освоения инвестиций в основной капитал деген бар экен да. И причем там за отчетный период $1,5 миллиарда освоено. Под этим основным капиталом что подразумевается здесь? Владимир Ильич, под этим капиталом подразумевается освоение в капитальные вложения предприятиями в целом. Это модернизация всего частного сектора. Всего частного сектора? Да. В основной если это идут по экономическим показателям. Есть отдельные показатели капвложений по республиканскому бюджету. Не, вот вы можете немного, так сказать, расшифровать его? Во что она вкладывается? Это строительство, производственной мощности, полностью инвестиции в основной капитал. Через здание сооружения, да, то есть капитальные вложения, куда жилье тоже сюда входит? Жилье тоже входит, да, потому что увеличивает основной капитал. Калькуляции можно дать вот этого вот основного капитала? Я думаю, да, можно будет получить. У нас, как вы знаете, ежегодник выходит, статкомитета, он в подробности расписывает. Вы могли бы мне дать? Да, конечно. Хорошо, дайте, пожалуйста. Вот. Анан экинчиси да, вот численность официально зарегистрированных безработных, это 76 тысяч. Остальные безработные не учитываются? Нет, не учитывается. У нас официально считается безработным человек только после того, как он проходит регистрацию. До этого не считается безработным. То есть как? Если он не может, если он не... Ну, значит, он занят в другом секторе. Вы, получается, фактически не знаете, сколько Нет, Султан Абдрашидович, есть занятые в частных домохозяйствах. А если человек становится на учет, только после этого он приобретает статус безработного и считается официально безработным. Нет, а вы знаете, что когда приходит человек, чтобы встать на учет, его не берут на учет, потому что, говорят, все уже, норма закончилась. То есть у них предусмотрено... Нет, такого нету. Нет, я вам скажу, что я вам приведу примеры. Я думаю, люди что такого не могут нету. У нас на есть учет, потому что Минтруда. Потому что думаю, люди... Потом у нас, видите, как вообще, кто у нас считается безработным у нас в стране? Безработным считается гражданин Кыргызской республики, официально вставшим на учет в Министерство труда и социальной защиты. По всей стране есть представительство Министерства труда. Я вам очень много приведу примеров, я просто этим не занимался. Когда приходят, их просто на учет не ставят. Говорят, уже все, норма закончилась. То есть это имеется в виду, что норма у нас где-то 6% придерживается норм, туда выделяются деньги. Султан Абдрашидович, это нарушение конституционных... Подождите, это и есть нарушение конституционной нормы. Вы, пожалуйста, имейте в виду, если вы не знаете... Султан Абдрашидович, я официально говорю, что это нарушение конституционных норм гражданина. Если со стороны государственных органов есть такие факты, то это уголовно наказуемые деяния. Поэтому я вас в известность ставлю. Просто знайте, что есть такое. Проверьте его, хорошо? Вот. Проверьте, пожалуйста. Потом, значит... вот реальный рост, ну, спад 2,1%, а на сегодня реальный спад доходов населения сколько? В прошлом году 2,1%, да? Реальный спад. Реальных доходов населения? Да. Но они считаются по уровню инфляции, да, Султан Абдрашидович? Поэтому в связи с тем, что реальные доходы населения, мы об этом открыто говорим, что реальные доходы населения падают,
было принято решение правительства об увеличении, о резком увеличении заработных плат социально уязвимых слоев населения и, в частности, работников бюджетной сферы, в целом государственного сектора. Уровень инфляции по итогам 2021 года 11,2. В целом по году в 2022 мы прогнозируем совместно с Нацбанком, то, что мы прогноз делали, 14-15 это мы прогнозируем. Реальный рост заработных плат на сегодняшний день в целом по госсектору составляет 26%. Реальный рост. Да, это в целом по госсектору. А в отдельных секторах у нас, как вы знаете, мы делали повышение от 100 до 200%. Ну, то есть если в общей массе считать, то мы как бы превышаем темпы реальных падения доходов населения. Ну и цены тоже растут. Соответственно. Поэтому мы и приводим, что на реальный... сегодняшний день 26%. По мере роста цен... На сегодняшний день, Султан Абдушевич, 11% на сегодняшний день статкомитет дает итоги 9 месяцев. По году мы прогнозируем, что 14 будет. Поэтому повышение в целом продуктовой корзины, это говорит о том, что мы где-то в целом на 15-16% процентов где-то будем расти в этом направлении. Хорошо. Но уровень инфляции в целом по странам СНГ наиболее низкий у нас. Еще, значит, вот самый главный, этот самый дефицит внешнеторгового баланса, да? Он у нас почти, вот разница между экспортом и импортом почти 3,5 раза. 3-4 раза, да. 3-4 раза, да. Вот. И вот это вот, собственно говоря, самый главный источник инфляции. Инфляция у нас практически импортная. Инфляция, да, завозная, Султан Абдушевич, как раз вот по вашей модели. Почему вот она... эта вот угроза инфляции все время стоит на ней. Понимаете, в любое время мы можем провалиться в суперинфляцию, да, гиперинфляцию. Да. Поэтому вот здесь вот... Да. Султан Абдушевич, кечиресиз, азыр саат 6 болуп отур, убактыбызды узартып алайлы, анан кеңири суроо беребиз. Урматтуу депутаттар, саат 6 болуп калыптыр, ошондуктан жумушубузду узартуу боюнча мен сунуш берет элем, себеби азыр бир эле адам калыптыр, бир адам бүтсө анан комитет чечимине өтөбүз. Бүтүп калдыңыз? Жок, узартып алайлы, 6 болуп калды. Ошондуктан жумуш убактыбызды узартуу боюнча сунушту дошко салам, дош берилди, макул. Каршы жок. Бирдошум калды. Уланта бериңиз, Султан Абдушевич. Бул эми факт да, Данил Жолдашевич. Это факт. А вот что предпринимается для того, чтобы это... И эта тенденция ведь растет, к этому идет, потому что экспорт у нас уменьшается, а импорт все время увеличивается. И эта тенденция, к сожалению, не останавливается. Да? Ушуга кандай эме кылып атасыңар вот? Эмне чарап берип атасыңар? Султан Абдушевич, как вы знаете, структура нашего торгового баланса, она по сути уникальна тем, что товарооборот, он, то есть весь импорт, который реально заходит в страну, он не потребляется самой страной в целом, он реэкспортируется. Да? Соответственно, объем товарооборота, импорт и экспорт, он балансирует у нас в целом. Поэтому в этом уникальность. Мы, когда рассматривали вашу методику, как раз таки это очень сильно привязано, то, о чем мы с вами говорили по импорту, почему я понимаю, почему вы поднимаете этот вопрос, идти к программе импортозамещения. На сегодняшний день программа импортозамещения у нас есть. Как вы знаете, вот мы в этом году начали предприятие новое по замене сельхозтехники. Кроме того, по продуктам питания у нас идет сильное импортозамещение. По 9 социально значимым продуктам мы приняли программу кластерного подхода. По ним будет полностью обеспечено импортозамещение. Ну, полностью вряд ли, потому что полностью, да, мы не говорим, что полностью. Всего лишь 9 наименований. Из 9 наименований 3 наименования мы закрываем полностью. Кроме того, в этом году мы планируем закладку уже по мясу птицы. Там у нас остается где-то 30%. Согласитесь, 9 наименований – это вообще мизер. Это социально значимые. Я с вами согласен, но это первые шаги, которые необходимо выполнить. Понимаете, я хочу сказать следующее. Вот там, видите, как, раз мы затронули, мы же говорим о том. Я недавно разговаривал с Акылбеком Усенбековичем. Он еще раз подтвердил приверженность того, чтобы вот это вот мы с вами работу продолжили. Я надеюсь, он обещал вам дать дополнительные указания. Я извиняюсь, время, чтобы не занимать. Я изучил вашу программу, я подготовил к нее наши аргументы.
Если не возражаете, я вам передам, вы, может, вы ознакомитесь, а потом уже как бы детально вернемся к этому диалогу. Да. Теперь, Спасибо. Значит, еще один последний у меня вопрос. Вот, значит, по результатам 2021 года консолидированный бюджет составил 312 миллиардов, правильно? Вот. Было вроде бы обещано, что до конца 2021 года 400 миллиардов будет. То есть она не выполнена, да, получается? 2022 года, Султан Абдрашитович. К концу 2022 года консолидированный бюджет страны будет превышать 400 миллиардов. Да? К концу этого Также уже года. подготовлен проект 2023 года. Там тоже амбициозные планы, где-то в районе 500 миллиардов. Вы знаете, я здесь вот именно айтқан келетті, вот такая форма отчетности по бюджету и все прочее остальное, она вот, понимаете, она направлена на текущий момент только, понимаете, на текущий, на решение каких-то текущих вопросов и текущий момент. Она не ориентирована на развитие, понимаете? Вот. Мне кажется, нужно вообще вот эту вот форму отчетности немножко менять надо, и вообще экономическую политику чуть-чуть менять, для того, чтобы вот такие вот отчеты, они были ориентированы на развитие экономики, а не каких-то фактических вещей и решения текущих проблем. Это речь идет о бюджетно-фискальной политике. Бюджетно-фискальная политика 2021 и 2022 года, она кардинально отличается. Как вы знаете, в 2021 году мы начали финансировать реальный сектор. В 2022 году уже средства республиканского бюджета направляются на поддержку реального сектора. Те 100 миллиардов, которые мы идем амбициозно на 2023 год, они тоже будут полностью направлены на развитие. Соответственно, там в рамках программы развития будет поддержка госпредприятий и простаивающих предприятий. Кроме того, по импортозамещению эти средства также будут направлены. Хорошо, вы знаете, мне очень хотелось бы, вот когда вы пояснительную записку делаете здесь, вот макроэкономическую ситуацию, вы, пожалуйста, свою макроэкономическую политику изъедите. Вот то, что вы говорите, здесь нету его. То, что вы говорите. Вот мы будем теперь рассматривать на 22-й, да, там, принято. на 23-й, на 25-й годы. Вы, пожалуйста, там свою политику определите, чтобы всем было понятно, какая будет в ближайшие 3 года ваша экономическая политика. Принято, понимаете? На макроуровне. Да. Именно на макроуровне. А потом уже будем говорить. И вот у меня вот такие вот пожелания. Анан жанагы мені тезірек беріңізші маға. Жанагы сіз айтқанда. Менде даяр, қазір Ну давайте мне прямо сейчас. Да. Рахмат. У меня все. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жалгызгандар баары суроону берип бүтүштү. Уруксат берсеңиздер, аягында мен эки эле тактоочу суроом бар эле. Негизи биз мына отчетту карап чыктык. Анан могул жерде кирешелер жыйындарында берип атасыздар. Бекитилген план 172 миллиард 891 миллион сом, такталган 188 миллиард, бирок фактически 187 миллиард 442 миллион сом чогулуп тур. Туурабы? Туура. Ошондо минус 446 миллион сом чогулбай түшпөй калыптыр бюджетке. Ошол кайсы тармактардан негизи? Ким түшпөй калды? Мен экинчи суроом, анда могул жерде карасаңыздар, расходный частьта 207 миллиард 400 миллион сомду уточненный план менен киргизген экенсиңер. Туурабы? Фактически 190 миллиард 984 миллион сом иштетипсиңер. Точно мындайча айтканда 16 миллиард 415 миллион сом, мындайча айтканда вы как бы этот недофинансировали, правильно? И ошонун эсебинен мы дефицит бюджета сегодня 3 миллиардга биз түшүрүп атабыз. Туурабы? Кимге жооп бересиздер? Нет, Данияр Эмирович, там нужно смотреть еще свободный остаток потом по году, то есть он балансирует. Не, ну мы сейчас в данный момент, вот то, что вы нам принесли, отчетная таблица, без ошо таянып суроо берип атабыз да. Анан элде ушундай ой пайда болот экен да, бүгүнкү күндө 19 миллиард дефицитти биз 3 миллиардка түшүрдүк. То есть мынча айтканда кирешеде биз 16 миллиард тааппыз. Киреше түшүптүр, ошонун эсебинен азайды деген ой кетет экен да. Чындыкты айтканда. А на самом деле туура айтып атасың, ошолорду силер киргизип көрсөтүшүңөр керек эле да.
Даниярбек, негизи тышкы карыздан анан кийин дефицит менен байланышы экөө бөлөк. Негизинен дефицит жанагы биздин чыгышалардын баары түздөн түз биздин салык кирешелерибиздин баары менен теңделген да. Жанагы дефицит бул негизинен эки источниги бар, жана сырткы жана ички. Сырткы источниги бул сырттан келген кредит займдарды жана ПГИ программанын алкагында болгон долбоорлордун акча каражаттарын каржылоо. Рахмат, менде да азымна Султанбай Абдыш туура айтты. Ошо форма отчетности кандайдыр биз өзгөртүшүңөр керек экенсиңер да, чтобы было более понятно. А биз бүгүнкү күндө мына берген силер таблицаңарды карап эле ошо суроолорду берип атабыз. Почему у нас 16 миллиардов, хотя вы это не ошо түшпөй калган, ошол кайсы жактан түшпөй калды? Багы бизде ПГИ боюнча келбей калды ошол 16 миллиард. Же кайсы эмне боюнча ошо каржылуу болбой калды? Жок, ПГИ боюнча 83% аткарылышы 83% болот атпайбы? Пландаштырылганда 100% толук акчасынын баары тең каралат. Аткарылгандан кийин жана 83%га гана аткарылып атат. Ал ар кандай жөө эле себептердин негизинде болот. Тендердин өтүшү, консультанттардын жанагы процедураларын же болбосо ички долбоорлорду кандайдыр өткөрүү, жанагы иштерди аткарып, акт выполнения работтон кийин гана акча каражат төлөнөт. Кассадан өткөн фактылар гана киргизилет да. Ошон үчүн ПГИнин аткарылышы 83, бул кассадан өткөн расходтордун пайызы. Эми биз бүгүнкү күндө негизи жанагы дефицит тартыштык пландаштырылып атканда долбоорлордун 100% аткарылышы киргизилет. Бирок жыл жыйынтыгы менен чыккандан кийин ал аткарылышы 83%. Рахмат, мен бир эле суроомда мына азыр эсептөө палата республиканский бюджет боюнча каржы министрлигине текшерип өзүнүн актыны чыгарышты, туурабы? Силер тааныштыңар да? Макул болдуңарбы? Бүт койгон бүгүнкү күндө силерге нарушениялар боюнча. Ана мындай болуп атат да, макул болсоңуздар, карасаңыздар, могул жерде эсептөө палата жазып атат. Бажы кызматы боюнча пландык көрсөткүчтөрдү аткарылыш 90% деп берип атат. Мындайча айтканда, бажы кызматынын кирешелери боюнча пландын 10%га же 4,8 миллиард сомго аткарбоого атайлап мүмкүнчүлүк берилген дейт. Ушуну жазып атат. Бул дегени ушул текшерүү мезгилинде, аудит мезгилинде пайда болуп атабы? Кантип ошону көрдүңөр? Ошо булар мындайча айтканда аткарса болот эле экен да. Бирок атайын аткарбоого мүмкүнчүлүк берилген деп жазып атасыздар. Эсептөө палата. Кантип жооп бересиз ушул онаңызга, отчетуңузга? Бул жерде 90% эмес, 96% болгон. Бул биринчиден, экинчиден ал жерде биз тактаганда салык кызмат 96,6% болуптур. Салык 100%. Иә. Салык 101%га, бажы 96,9%га аткарылган деп атабыз. Андан алардын биз жөөлө кылганыбыздын себеби булар жанагы пандемия убагында биз башында дагы айтканбыз, 21-жылы атайын правительстводан распоряжение даярдап, ошол токтоткон Кыргызстанга келе турган жумуштарды биз токтоп турууга, биз пандемиядан моундайбыз деп. Ошол распоряжениени унутулуп калып, 1,5 жылдан кийин алган бирден бир причинасы. Анан биз ошону сунуштаганбыз, сунуштагандан кийин ал распоряжение жок кылышты. Кытай мамлекети мененчи. Андан тышкары майда чүйдө немелер болгон ошол 21-жылдары. Рахман, бирок просто силер өзүңөрдүн баягы аудитиңерди жазып атасыздар да. Ушундай аткарылбоого атайын мүмкүнчүлүгү берилген деп. Мындайча айтканда, силер ошол текшерүү мезгилинде кандайдыр бир мындайча айтканда цифраларга таянгансыңар да. Анда жөндөн-жөн жазбайсыңар да мындай отчетуңарда. Ошону эле угуп коеюн дедим сизден негизи. Мейли, рахмат. Анда урматтуу депутаттар. Тактоочу. Сөз 1 минут. Айжигитов Султанбай Абдрашев сурап атат, 1 минут. Данияр Жылдыш, мына да. Хорошо, спасибо. Данияр Жылдыш, вот мы жерде мындай да, вот основные средства я посчитал здесь, вот
основные средства инвестиции в прошлом году только 1,5 миллиарда долларов, да? Это 21% ВВП, да? При таком вот довольно мощные, да, инвестиции. Ну, тем не менее, мы не чувствуем этого, да, по жизни. Не чувствуем. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эти ушел инвестиционеры, они как-то вот, как бы, я вам скажу, не сосредоточены, понимаете, не распланированы. Они вот как-то вот целевое место, оно не осуществляется под руководством нашего государства. Поэтому, если да, она как вот вроде бы мы пускаем, и она растворяется. Результаты жоқта. И я более чем уверен, что 21 жыл шундай болгон болсо, башка жылдары деле 21%-тан аз эмес да, туурабы? Вот. Правильно же ведь? Почему так происходит? Султан Эдуардович, там чуть-чуть немного по-другому, да? То есть те средства, которые финансируются за счет средств республиканского бюджета, они контролируемы. То есть они тоже вносят как бы увеличение основного капитала, соответственно, то есть в балансе они отражаются плюсом. Но здесь речь идет... Нет, здесь речь идет... Чтобы время не терять, нет, я просто, чтобы понимание было... вы не в том направлении. Нет, я не веду понял, вопрос о контроле. Я не веду вопрос о контроле. Я не веду вопрос о контроле там, инвестиций. Я веду вопрос об управлении этими инвестициями при помощи макроэкономической политики государства. Вот о чем идет речь. Позвольте вы все время говорите, был контроль ДМС. Да потому что вы не управляете на макроуровне, не управляете, не направляете эти деньги. Именно используя рыночные рычаги, рыночные методы управления. Понимаете, на этом уровне у вас нету никакой политики. Вот о чем идет речь. Поэтому, пожалуйста, вы здесь мы не будем спорить, просто имейте в виду. Вот, понимаете, нету. Вот я просто хотел сказать, чтобы в заблуждение не вводили, да, вот, общество. Поэтому это частные инвестиции, и частный инвестор сам знает, в каком направлении, куда инвестировать свои средства. Нет, извините, частный инвестор всегда направляет деньги туда, куда указывает правительство. Это во всех развивающихся, в развитых странах так. Вы просто эту политику не ведете, поэтому они вкладывают по своему усмотрению. Саясат жоқ. Вот Рахмат. Сөз айтуға. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар баары суроону берип бүтүштү. Эми комитеттин чечимине өтсөк, комитеттин чечими боюнча кимде кандай сунуштар бар? Сөз Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Урматтуу депутаттар, мына баарыбыз күбө болдук. Биз мына отчеттон сырткары бир да суроо бергенибиз жок. Отчеттогу цифралардын үстүндө гана ар бирибиз суроо бердик да. Бирок ушундай отчетко келгенде бул эми профильный комитет болуп атпайбы? Профильный комитетке биринчи комитеттен өтсөңөр анан тиги палатага чыгасыңар да. Комитетке даяр эмес келген булар палатада кандай жооп берет? 90% жоопторго, суроолорго жооп алынган жок бүгүн. Мына депутаттар бар айтып атат. И бул цифраларды карап көргүлө, көрсөткүч өтө. Эми албетте бул эки өкмөт иштеген экен 21-жылы. 9 ай Мариповго болсо, 3 ай Жапаровго. Эми жыйынтык келип туруп эле 3 ай акыркы жыйынтыкта ошол Жапаров жооп бериш керек. Жалпы 21-жылга дагы. Ошон үчүн бул жерде биздин комитеттен корутундуну чыгарып жактыруу же жактырбоо да, туурабы? Жактырбашыбыз керек болуп атат азыр. Себеби даяр эмес. Мен ошондой сунуш берет элем, жактырбайлы деп. Жактырбайлы деп сунуш берет элем. Рахмат. Камила Абдыразаковна, сунуштар барбы, урматтуу депутаттар? Мален Абдрахманович, сөз сизде. Биз жана башында айттык эле го. Бардыгын угуп бүтүп, анан кийинки жумага жылдырабыз деп. Чечимди кийинки жумага жылдырып, ошолдон чечим кабыл алабыз деп бая сүйлөштүк эле. Ошол биринчи приоритетный сунуш болчу. Кийинки жумага жылдырып коюңуздар, бир даяр эмес, эчтеке даяр эмес. Көрдүк го, бир суроого да жооп бере албай койду. Жооп берип кийинки жумага жылдырып койгула. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талабек Айтмаматовичке. Рахмат, Данияр Эмирович. Депутаттар азыр Марин Абдрахманович да айтты. Мен да колдойт элем, азыр бүгүнкү күндө толкондо эгерде жооптор калып калды, жанагы депутаттардын кийинкиге дагы толук даярданып эмки жумага эле калтырып коюшат деп атам да мен. Ошо менен.
Кийинки сөз сунуш берүү үчүн депутат Нарматова Надира Разимовнага берилет. Рахмат, Данир Эрмекович. Азыр депутаттардын сунуштарын мен түшүндүм. Эмки жумада биз выездный заседанияны ошко барабыз. Эмки жумада понедельник күнү биз жок болобуз да, ошто өткөрөбүз выездный заседание. Ошон үчүн мен сунуш берет элем, эгерде чечимди эмки жумага калтыра турган болсоңор, азыр суроо берди, талкууладыңар. Эмки экинчи күнгө пландаштырып бериңиз, мен ошондой сунуш кылайын, көп созулбасын да. Эмки экинчи күндө кезексиз заседание өткөрүп комитеттин ошондо карап жыйынтыгын чыгарып берели деген сунушту айткым келет да. Рахмат. Дагы кошумча суроолоруңар болсо берип, эмки экинчи күнгө. Рахмат. Биринчи күнү өзүбүз жок болобуз да. Рахмат, урматтуу депутаттар. 3 сунуш түштү. Албетте бүгүнкү күндө көптөгөн депутаттар өздөрүнүн суроолоруна канааттандыруу жоопту ала албады. Ага бардыгы күбө болдук бул жерде. Ошондуктан даярданып келсеңер жакшы болот эле. Камил Абдыразаковна, мен сизден суранып кетет элем. Бул жерде эки онага бөлүнбөй, сиздин сунушуңуз канааттандыруу боюнча булардын отчетуну туура көрсөңүз, арт калсаңыз, буларга бир мүмкүнчүлүк берип, кийинки аптада экинчи күнгө биз азыр кеңешип бир залды алып, ошол жерде булар даярданып, ар мына азыр көптөгөн суроолорду жазып алышты, бирок биз жооп ала албадык. Ошого даярданып келип, анан кайрадан өткөзсөк, туура көрсөңүз. Жок, жуун кала берсин. Жок, эжекен баягы канааттандырбай деген ошону жылдыруу боюнча сиз макулсузбу? Деме, экинчи күнү обратно кайтканда билет эртең менен бекен? Ооба. Эртең менен? Анда, жок, суроо онага дошко салып койбоймунбу? Сөз президент жана министр кабинетинин өкүлүндө. Рахмат, урматтуу депутаттар, биз дагы суранат элек. Бул маселе уже баягы өзүнүн процедурасын толугу менен өттү. 9 комитеттин 8 комитет карап берди. Көпчүлүгү баягы канааттандырылак деп чечим чыгарып беришти. Анан бүгүнкү суроо жоопторго мен дагы угуп отурдум. Бир аз кичине жетишсиз болуп калды. Ошондуктан сиздерден суранат элек, добуш берип ушу кийинки жумага которуп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Анда оюбуз бир жерден чыкты. Мына президенттин, министр кабинетинин өкүлү деле каршы болуп атат. Ошо экинчи күнү келетін аптанын. Эми аны депутаттар өздөрү чечет, комитет кандай десе ошондо. Анда сунушту дош койбой, мурат депутаттар. Бул маселени бүгүнкү күн тартибинде дош бербей, кийинки аптага жылдыруу боюнча дош берилди. Макул? Каршы? Жок, бир дош менен кабыл алынды. Сиздин сунушуңуз күн тартибинде ошо экинчи күнү чечилет. Анан мындай болот, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар. Экинчи нерсе бар да, азыр күн тартибинде эки маселени биз караганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Себеби биз республиканский бюджетти бекитмейинче биз соцфонд менен фомсту карай албайбыз. Себеп ал жактан каржылоо болуп атпайбы? Тем более соцфонд жетекчиси жок экен. Сөз министр экономики сурап атат. Данияр Эмрекович, жанагы ар кайсы маселелерди Урматтуу президенттин жана министр кабинети өкүлү, кийинки жыйынга экинчи күнгө сизден сураныч ошо соцфонд менен фомс келген, соцфонддун жетекчи өзү келсин. Себеби анын өзүнүн отчету. Келбесе анда биз карабайбыз. Анда бүгүнкү 3 маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Президенттин өкүлү, сизге дагы бир сураныч. Эмдиги жыйында салык кызматынын жетекчиси өзү келсин. Себеби ага суроолор бар экен бул жерде. Урматтуу депутат, азыр ар кандай маселелерди карап коелу. 2-3 маселебиз бар.